Саламатсыздарбы, урматтуу теле көрүүчүлөр. Иш күнүнүн кечи телепрограммасы сиздер менен бүгүн мен Каныкей. Бүгүн биз аябай бир орчундуу тема жөнүндө сүйлөшөбүз. Темабыздын аталышы ЛГБТ алкагындагы орчундуу суроолор тууралуу сүйлөшөбүз. Бизден алыстабаңыздар. Жоголуп жашоо кызыгы жолдо калдым арасат, кыскарып өмүр утуру батып баратат. Сүйгөнүм кечирги мени, таштабады менени, азапка салдым тарымды мен сени. Өзүмдү далай алдадым, өзөктө жатам. Арманым бүтпөс азабым, арманым өчкөн жашагым, кыйылбай өмүр кырчындай, жашагым керек жашагым. Арманым бүтпөс азабым, арманым өчкөн жашагым, кыйылбай өмүр кырчындай, жашагым керек жашагым. Айланды түнгө күн нуру, адаштырды булбулу, ажалга кетти мен үчүн сүйүү жылдызым. Өлүмдөн сактап кала албай, өксүдүм таба албай, калсамчы сенсиз жашоого, жаным жаралбай. Өзүмдү далай алдадым, өзөктө жатат. Арманым бүтпөс азабым, арманым өчкөн жашагым, кыйылбай өмүр кырчындай, жашагым керек жашагым. Арманым бүтпөс азабым, арманым өчкөн жашагым, кыйылбай өмүр кырчындай, жашагым керек жашагым. Арманым бүтпөс азабым, арманым өчкөн жашагым, кыйылбай өмүр кырчындай, жашагым керек жашагым. Сүйгөнүм кечирги мени, таштабады менени, азапка салдым тарымды мен сени. Арманым бүтпөс азабым, арманым өчкөн жашагым, кыйылбай өмүр кырчындай, жашагым керек жашагым. Арманым бүтпөс азабым, арманым өчкөн жашагым, кыйылбай өмүр кырчындай, жашагым керек жашагым. Арманым бүтпөс азабым, арманым өчкөн жашагым, кыйылбай өмүр кырчындай, жашагым керек жашагым. Арманым бүтпөс азабым, арманым өчкөн жашагым, кыйылбай өмүр кырчындай, жашагым керек жашагым. Кечтин кезекчиси Каныкей Алымбекова.
Саламатсыздарбы, урматтуу телегөрүүчүлөр. Бүгүн биздин темабыз өтө орчундуу. Бул тууралуу биз сүйлөшө турган конокторубуз дагы өтө мындай бир башкача асыл-жан коноктор. Азыр тааныштырып өтсөм сиздердин астыңыздарда Улжобой Шакир, Рух Эш сайтынын негиздөөчүсү, жазуучу, публицист агай. Саламатсызбы? Саламатчы. Теманы орчунду деп элди дароо эле чочуттуң го. Эми орчундуу дегеним ошо бизде бүгүн бул өтө биресе табу сыяктуу, биресе айтылгысы келбеген өңдүү сыяктуу тема да, ЛГБТ. Десе эле элдер качат. Анан деги эле биздин Кыргызстандагы жашоодо бул тема канчалык деңгээлде? Мурда бул темага анчейин мындай кысым жасалып чыгарылбаган сыяктуу болчу да. Анан азыркы кездерде, акыркы убактарда алдыңкылардан болуп ушул маселени көтөрүп чыккан инсандардан мен сизди көрө алдым да. А дегенде мындан 1-2 жыл мурда бир телепроекттерден сиздин окуяңызды, баяныңызды угуп аябай бир ойго баткан элем. Деңиз ушул тууралуу сүйлөшөлүк. Тиги мындай маанайда деле кеп кылсак болот да. Тиги коом түшүнбөгөн маселесинен үрөй үркө берет да. Анан кылымдардан бери жөө-жомок менен келсек, жазма маданиятыбыз калыптанбаса, терминдик түшүнүктөр калыптанбаса, анан эле болбосо Манаста баш болуп эпосточу жанагы немеде сөз бар. Бачабастар же болбосо кыз-теке деген түшүнүк тилдин учуна келип келбей атпайбы, жана Манастагы эске келгенде айтармын, убакыт өткөрбөйүн. Анан ал түшүнүктөр биздин эне тилибизге, төл түшүнүгүзгө асмандан келген жок да. Тек гана биздин коомдо жашап келген аларчы. Анан илим бизден артта калсак, анан каяктан түшүнөбүз бул феноменгечи. Анан бул жаратылыштын арасында, өсүмдүктөр арасында бар нерседен эле адам баласы соо калмак беле. Анан муну Кудай Тааланы жаратканда биз тырбалаңдап эмне каршы турмак белек. Анан тек гана моюнга алчу тагдыр экен. Анан бир мага врачтын айтканы, чоң көкүрөгүмдү мындай сороткон нерсе ошо болгондо мынтип айтып атпайбы. Эгер 5 эм бала же 7 эм бала төрөлүп калса бир энеденчи, биз таң калабыз дейт да. Ой, баланча аял 7-ни төрөптүр, же болбосо 5-ти төрөптүр депчи. Ошол сыяктуу эле феномен дейт да, баягы ЛГБТ мүчөлөрүчү. Эми муну кээси түшүнүп мынтип атпайбы, бул психикалык оор экен, анан же болбосо жаратылыштын жаңылыштыгы депчи. Жаратылыш кантип жаңылат? Ал Кудай Таала деген кеп да, Кудай жаңылышты кетиреби да. Анан биз ошол жаратылыштын мыйзамына, Кудайдын буйругуна каршы тургубуз келеткенде өзүбүздүн аң сезимибизден чыга албайбыз. Анан биз диний караңгылык басып атат, муну жашырып болбойт. Анан билимсиз коом, караңгы коом десе чычалашат да. Анда билимдүү коом кабыл алыш керек да. Биз улутту айкөл эл дейбиз, нарктуу эл дейбиз. Нарктуу элде сабырдуулук каякта. Анан ошол өзүбүздү, улут кемчилигибизди моюнга албайбыз. Анан жеке тагдырга келгенде муну кээси табалагандай да жазат, кээде табалап жазгандарга таң каласың да. Эми бумеранг закону иштебесе дейсиң, тескеричи ошо табалап аткандаргачы. Себеби эч кимге кепилдик жок. Эртең кимдин небере, чөбөрөсү же бир жакын туугандары арасында бул нерсе кезигип каларынчы. Мен баламдын тагдырынан улам, өзүм досторун, чөйрөсүн көрдүм да, ЛГБТ чөйрөсүндө акыркы ушу 3 жыл, 4 жылдан бери аралаша баштаганда канча муңдуу көз жаштарды көрөсүң, балдардычы, жаштардычы. Сүйлөшө келсең, аябыдан бир акылуу, тынуук, интеллект жагынан, билим жагынан эчке камчы салдырбай турган жаштарда. Анан ошолорду бир коомдун таштандысындай жана мусор кылып эле сыртка чыгарып койгонго болбойт да. Анан ушундай жана улутчул аң сезимдегилер, ура патриоттор бар эмеспи? Же болбосо диний фанаттар деле кокуйлап эле жер сабап чыгат да. Ой, бул деле бузуку болуп, бул батыштын проектиси менен ушуну кылып атат. Ой, адамда акчадан башка баардык бар да. Үй бүлө институту калыптанбаган үчүн мен Адам плюс китебин жаздым, кыргызча, орус тилинде чыкты. Бул ошондо эмне жөнүндө мүнөздүү китеп болду бул китебиңиз? Бул өзүмдүн жеке тагдырымдагы балама болгон а дегендеги түшүнбөөчүлүктөр, мени бушайманга салган азаптуу күндөр да. Ал күндөрдү жазуу мага оңойго турган жок. Себеби коом кандай чочуласа, азыркы учурда мен деле бул учурда бул темадан коркчумун. Мындай сетиркеп түшүнө алчу эмесмин да, түшүнгүм да келчү эмес. Мен үчүн бир ыпырас чөйрөнүн адамдарындай көрүп
көрүнчү кайсы бир убактачы керек болсо мага келип мындай жакын шын аралашкандардан үрөйүм үркөнүп денемди жыйрып алыстагангач бирок анткенге болбойт экен да, анын баары баягы өзүбүздүн түшүнбөстүктөн экен. Себеби мен кээ бир эркек балдар кыйкаңдап мынтип союруңду басса деле мындай кыртышым сүйчү эмес да. Анан менин балам трансгендер болуп калды, ал чырактай кызым, мындай айтканда бизди көрүүчүлөр да түшүнүктүү болсунчу. Менин кызым кенеде эле мындай чоңойгондо эле биз келген кеткендер үйгө айта берчү да, могусуң тиги эркек баладай кылбай мындай кийинтпейсиңерби, чачын өстүрбөйбү анымын депчи. Аныбай кийин чоңойгондо созулган кыз болуп алат, жайына коебуз деп эле жүргөнбүз да. Анан кийин көрсө бул кичинекей кезинен эле мүнөздүү болуп баштаган, мындай эркек балдарга таандык нерселер. Мен баламдын айтымында мындай да, мен де түн ичинде уктап атканда эртең менен тургузганда тургузалчу эмеспиз, оңой мененчи. Турду, бирок кел тамак ич, сабакка кет, кечигип атасың десең, азыр ата жата турайынчы деп эле жата берчү да. Анан кийин айтып берип атпайбы мындай депчи, мен ошондо дейт түшүмдө балдар менен ойноп жүрө берчүмүн дейт да, эркек балдар мененчи. Анан өзүнүн мүчөсүн баягы жерип жүрөт да немесиндечи. Анан көзүмдү ачсам эле баягы кайра өзүм кыз денемди көргүм келчү эмес дейт да. Анан бул переходный возраст дейбиз го, өткөл куракка келгенге чейин балалык кыял менен дагы мынтип ойлойт экен да, апасынан сурайт, менден сурайт, Кудай өзүң тилегиңди береби депчи. Ооба, Кудайдан эмнени тилесең ошону берет деп коесуң да. Ал баягы ошого ишенет экен да. Баягы ошо өткөл курагына чейин ошондой кыял менен жашаган. Мүмкүн бул нерсе бир кубулуш өтүп кетет дегендейчи. Анан кийин 17-18 жашка келгенде жашоодо бул эми аң сезим өсүп анализ кылып баштайт да. Анан ошо кезде буларга трагедия башталат да. Анан баягы жеке гендердик иденттүүлүгүн тааныгысы келет, бирок аны жашырып жабат, тегерени айтпайт. Анан баламдын биринчи процесси эле ошо болду. Мен азыр балам деп айтып атам, кыз деп айткан себеби бул өтө одоно, анын үчүнчү мындай анын жан дүйнөсүн мындай ырбаткан маселе да. Ошондон улам мен трансгендер баламман, сезимин аяйм, ошондуктан баягы уулум деп айтам анычы. Анан ошондон баштап эле үйдөн мен дискомфорт болуп атам, мен квартирага чыгам, анымын десе таң калдык да, үйдө эмне шарт жокпу, өзүнүн комнатасы турат, бүт анымыз деп, анан себеби ал өзүнүн үнүн уккусу келбейт экен. Мен эң кызыгы коомдук жайларда, коомдук транспортто жүрүп калганда баягы кайрыласың да, кызым деп айтып аласың, же атын айтсаң эле өзүнүн мурдак атынчы. Анан деп эле туктуң деп эле мындай кыялын көргөзүп эле мындай кагырым силкинип нөтүп баштайт да. Анан ошонун баарын кийин биз сырдашып айтканда, сүйлөшкөндө айтып атпайбы, мен өз үнүмдү уккум келчү эмес дейт. Мен өзүмдүн баягы атымды уккум келчү эмес. Ал үчүн маселен эркектерде мындай намыс бар эмеспи? Бирденке десе аялга теңеп койсо сен катынсың деп койсо, аны бир шылдыңдоо катары кабыл алган аң сезим бар да биздечи. Бир аялдан өйдө болуп кеткенси элечи. Анан ал көрсө ошол гендердик иденттүүлүк жол бербейт экен да, өзүнүн ички сезиминдегичи. Анан ал сезимдерди көбү түшүнбөйт да. Ошол башка кандай суроң? Ал мисалы бул китепти жазганыңызда толук ой толгоп аягы эмне менен бүттү? Мисалы азыркы жашоосу кандай дегеним да. Азыркы жашоосу этапты өттүңөр да дегеним да. Ооба, ооба. Азыр менин баламдан өткөн кайраттуу, менин баламдан өткөн мындай өтө рухий аң сезими жетилип, баягы рухий деңгээли ушунчалык өскөнүнө мен таң бердим да. Себеби ал момдайынан азап тозок менен чоңойду да, через страдания аркылуу истинаны тааныды, чындыктычы. Анан бул эч бир жогорку окуу жайды бүткөн баланын аң сезиминде андай жок да. Себеби адам Канча жашта азыр жашы? Азыр 22-де. Анан ал кенедейинен өзүнүн дүйнөсүнө кулпуланып жүргөндө адамдык рухий жактан бою сепили эрте өсүп кеткен да. Анан мен китептин баш сөзүндө да жаздым. Уулум менин устатым болуп калды депчи. Себеби анын көз жашы аркылуу дүйнөнү тааныдым. Көз жашым аркылуу, баламдын көз жашы аркылуу адам дүйнөсүн тааныйсың да. Себеби адам дүйнөсү көрсө эки эле гендердик маркерден турбайт экен да, аял жана эркек дегенчи, жана башка. Маселен ошол кээде гейлер деп коркуп атпайбызбы? Кантип эле 6 саны аман адам, дени карды соо адам эле эркек эркекке денесин жакындаткысы келбейт. Дене боюң үркөт турабы? Ошол сыяктуу эле да. Анан биз бирок эми булар массалык түрдө эмес да. Булар эми Кудай Таала ошентип жаратып койсо,
биз эми алардан эмне качабыз, эмне коркобуз, анан биз дайыма эле стереотиптүү түшүнүк менен мынтип карайбыз. Бул батыштын тенденциясы, батыштын бир бузуктуу саясаты менен ушуга келди депчи. Мен айтар элем, ошо бул кыргыз коомунда болуп келген нерсе. Жөн гана баягы орну этибар калбай, маани бербей жүргөнбүз балким. Орну жашырсаң өлүм ашкара дейт эмеспи? Анан кээси мындай кабыл алып атат да, бул китепти бир атын чыгарыш үчүн жазды, же бир тиги жазуучулукта бир мындай бизнес катарда караган түшүнүктөр болуп атат да. Адам тагдырынан кымбат, адам эркиндигинен кымбат эмне бар бул жашоодочу? Анан мен баламдын жеке тагдырынан сырткары ошо ата-энеси үйдөн түртүп чыгарып койгон, мен сенде кызым жок, балам жок деп койгон жаштарды көрүп атам да. Анан алар биринчиден Кыргызстанда сапаттуу билим алууга мүмкүн эмес. Себеби алар Бөлөт да кадимкидей эле. Бара албайт, анан тиги кесип тандай албайт. Маселен, кичирээкесинде мектепти бүтүп алганда бүткөндөн кийин гормон ичкендер болот, сырткы келбети өзгөрүп кетет. Анан эле көчөдөн күч органдары деле сен эркексиң, кызсың, ышымың чеч деп атса, анан көчөдөн булар да кордук көрөт да. Бирок мен кечирим сурайм сизден. Сиздин балаңыз ушундай кордукка кабылган жокпу? Былтыр бир уртокмокко кабылган, өзүнүн чөйрөсүндө достор менен түн ичинде келатканда ошол бир жайда болгон экен да, анан сотрясение алып жеңилди да. Анан дарыланып жүрүп, анан мен аны четке кетиргенге аракет кылдым да. Ал эмес достор, тилектештер, бул ЛГБТ темасын түшүнгөндөр кел балаңды бир тияка чыгаралы, себеби Европада тынчыраак жашайт, Америкада тынчыраак жашайт дегенге керек болсо мүмкүнчүлүк беришти да. Мен баламды айтсам такыр көнгөн жок. Эмне себептен кеткиси келбейт? Кеткиси келбеген, ал азыр жарандык активист да. Анан мен сыяктуу азап тозокто жүргөндөр бар дейт да. Анан мен ошолордун укугун коргогонго бул шелтер деген дагы уюм иштетишти да. Себеби үй жайы жок, барар турган жайы жокторго ошол мындай баш калка кылган бир уюм болчу, бирок анысы жабылып калды. Ошо менен анан бул өзүнүн кайратын менен кайраты бекем болгон үчүн кеткен жок да. Мен жеке керт башым үчүн жашасам ата кете берет элем дейт да. Мен сурагым келип атат, трансгендер деп калдыңыз, переход деген нерсе бар да. Канчанчы стадиясын билбейм, бирок сурагым келет, өтүү. Ошондо өттүбү же өткөн жокпу кызыңыз? Биз күттүк, себеби балам дегенде баягы булар сырткы келбет мүчөсүн өзгөрткүсү келет да. Себеби баламдын өзүн айтып беримин да, көкүрөгү өсүп келатканда баламдын эң корккону бул көкүрөгүндөн жана ажыдардын башы чыгып келаткандай баягы айлана чөйрөсүнө көргөзгүсү келбейт да, жашырып дискомфорт болот. Анан жолук менен таңып жүрдүм дейт да. Анан ошол нерсени айтат да, мен өз денемди жек көргөндөн өткөн азап жок болду депчи. Себеби өз денем өзүмө бир душмандай баш көтөрүп эле баягы бой жеткен сайын көкүрөк өсө берет да. Анан ошонусун операция кылалы деп баштаганда мен абдан мен үчүн трагичный болду да. Кантип эми ушуга барат, адам өзүнүн жан этин операция кылууга. Анан кылдыбы же кылбадыбы? Анан жок, азыр угуп турсаңчы деп. Анан врачка бардым, тааныш билиштер бар эле, себеби сураштырсам айтты Кыргызстанда деле операция жазалат депчи, жазап жүргөндөр бар деп. Анан мен тааныган жакшы чөйрөдөгү өзүм билгендердин бирөө бар экен врач. Анан айтсам кичине олжобай шашылбай туурчу дейт да, себеби кээде ушундай жаңылыштык болуп калат дейт. Себеби операция кылдырып алып бир кыз кийин өкүнүп да келген дейт да. Мага кылбай турасызбы деп, анан бир мүмкүн болсо 2 жыл 3 жыл күтпөйсүңбү дейт да. Макул дедик. Анан балама айтсам ал болбойт да, мага керек операция депчи. Анан операцияга да олчойгон акча керек. Анан ошол акчанын шылтоосу менен балам кое тур, бир мүмкүнчүлүк болсун, ана мына деп сооротуп келдим. Анан ушул жылда жазында жазалды операциясы. Анан китептин финалдык бөлүмүндө дагы ошол операция учурундагы баламдын акыбалын жаздым да. Финалдык бөлүккө келгенде так ошол жер мен күтүүсүз болду да. Себеби биз операциянын үстөлдөн чыгарганда адам адатта операциядан чыккан адам кандай акыбалда болот? Уйкуда болот, туурабы? Ойгонсо дагы тили булдуруктап, бир мас адамдыкындай тили так болбойт да. Операциянын үстөлдөн башым көтөрүп,
мындай төшүн карайт да жанталапчы. Ай, шофторуң ажырап кетет, бана мындай жатып тур десең болбойт да, сүрөткө тартып койгулаш деп мынтип денесин көргүсү келип ашыгып. Мен үчүн абдан бир күтүүсүнө процесс болду да, ошолчу. Себеби ал момундай күндөн эңсеп келгенде ушундан кутулгангачы. Анан башын көтөрүп алып неметет да, сүйүнүп атат, өзү рахмат айтып, ошону хирургдарга, врачтарга, акыраттандарга жашоого кайра туулгандай сүйүнүп атат да, мындайчы. Анан тили булдуруктап атат. Бирок аң сезим башкарып атат да, не болупчу. Анан кийин операциядан ойгонгондон кийин да тим эле неметип алып, төшүн ачып сүрөткө тарткылаш деп мынтип карап башын салыпчы. Анан үйгө чыгып келгенден кийин дагы баягы күскө туруп мынтип кантип өзүн өзү баягы неметкиси келипчи, өзүнүн денесин өзү көргүсү келипчи. Мындай нерсени масса түшүнөбү? Баягы адам таануу, коом таануу түшүнүгүнөн биздин коом жетиле элек да. Муну бир жапайчылыктай, бир бузукулуктай көрөт. Албетте бул өтө чоң көйгөйлүү тема да. Бул тема ошон үчүн мындай да, адам мен ал баламдын өлүп алган артык беле же азыркыдай күлүп жайнап маңдайымда отурганы жакшы беле да. Себеби мен ал балам акыл жагынан майып эмес. Ал акыл гимнастикасы, шахмат үйрөнүп, республикада чемпион болуп, Азия чемпионатына, дүйнөлүк чемпионатка катышып жүргөн балам эле да. Анан кийин мектебин таштады, шахматын таштады. Себеби ал айлана чөйрөсүн көргүсү келбейт. Өзүнүн эле Ошондо жынысын толук алмаштырды. Жынысын алмаштырууга эми ар ким ар кандай да анысын алмаштырган, жынысын алмаштырылган жок, көкүрөгүн да. Биз бул тууралуу дагы кенен сүйлөшөбүз. Азыр кезекте реклама, бизден алыстабагыла. Өтө көйгөйлүү суроолор абдан көп. Кечтин кезекчиси Каныкей Алымбекова. Иш күнүн кечи телепрограммасы, бизде аябай орчундуу суроо талкуу бар. Олжобай Шакир, Рухеш сайтынын негиздөөчүсү, жазуучу, публицист. Агай, айтсаңыз, сиз ошол биз аябай көп талкууладык, көп мындай нерседен өттүк деп атпайсыңарбы? Менде суроо туулат да. Мисалы, өз балдарың кичинекей кезинде жыгылабы, кандайдыр бир дарт болсо дагы ошону бир айыкканча жанталашабыз да. Анан мен сизди элестетип атам, эгерде ал бул дарт эмес, мындай моралдык жактан мындай ушунчалык бир чоң давленияны мындай өтүү кандай болду дейм да. Өзүңүзгө мындай руханий жактан өзүңүздүн ой толгооңузга кайрылсаңыз, сиз эмнеден өттүңүз? Адам жаны темирден эмес да, таш эмессиң. Болгондо да өз балаң тагдырындачы. Апасы өлүп калды ошол тушта. Канча жашында болду апасы, качан? 13 жашында. Бул сенектик эле мезгил. Ооба. Анан өзүмдү колго алгандан башка аргаң жок да. Себеби тагдыр соккусу бир эмес, эки жол болуп атса. Анан эгер ичип кетсең же жан кешип кетсең, чейдей балдарың эмне болот? Сиз психологторго бардыңызбы, кайрылдыңызбы, кандай болду? Ооба, ал күндөрдү эстегенде мүмкүн эмес. Оор эле болуп тур да, бир эсептен жубайыңыз жок, экинчи эсептен чейдей балдарыңыздын сыздаганын көрүп, анан үчүнчү кезекте турмуш куруш керек. Эми бул кечиресиз, бирок турмуш жагдай деген бар, баары бир жашоо уланат да. Турмуш курдум. Экинчи ирет турмуш курдуңуз. Экинчи ирет, ооба. Мен өзүм тагдырда бактылуу адам экенмде, эки жолу жаздыгым жаман болгон жок. Урукку келинчегим сыяктуу ошол кийинки алган келинчегим дагы жапакеч болду. Өгөйлөгө мамиле болгон жок да. Башында албетте конфликттер болот. Себеби кыз бала кыздай болбойбу, үйдү жыйнабайбы, эч болбосо бир комнатасын өзүнүн чачын тарап бир тыңыраак жүрсө болот депчи. Анын баары көзүнө кылкандай сайлат да, жөн өгөй өйөнчүл, жетимгекчил дейт эмеспи? Албетте жаңыдан бүлө болуп босогон аттаганда ага дагы көп нерсе өң көрүндү. Себеби мен балдарым кыялы кенедейден эркин өстү да. Себеби мен албетте кыргыз коомунда ал нерсе жат. Мен балдарымды кенедейинен чоңойгондо, мындай установка менен чоңойгондо, силер үчүн ата-эне үйдө эч качан авторитет болбош керек. Улуу кичүүдө, улуу болобу, мугалимиң болобу, ата-эне болобу, эч качан авторитет тутпагыла. Силер үчүн бир гана авторитет бул чындык,
көкүрөңөрдө эмне күйүп турса ошону айтып үйрөнгүлө. Себеби биздин элдин кулк мүнөзүн карасаң бүт жер карама, эки жүздүү, кандай коом түздүк да. Биз ошондон улам биздин өнүгө албай келатканыбыз бир эле саясий топтордун чабалдыгынан эмес. Элдин аң сезими, билимсиздиги, үй бүлө институтунун калыптанбагандыгы да. Мен кетмен чаап жүргөн киши эмесмин. Жазуучу катары гуманисттик идеяны эгер мен жайылта албасам элге, агартуу ишин мен кыла албасам, ал кимдин тагдырына буйрган нерсе. Эгер мен мал жайып жүргөн киши болсом, анда кара жаным үчүн тынч жашай бермекмин. Бул оокатты эч кимге айтпай дебей делечи, ичиме кайгы муңду жутупчу. Бирок мен сыяктуу ата энелер бар да, айталы дейт, чыга албайт. Себеби коомдун төб астысына калат. Эл эмне дейт деген бир капкан ойдон чыкпайт көбүчө. Анан буну кээси айтып атпайбы, сен эрдик кылдың деп. Меники бул эрдик эмес. Ата энелик гана милдетти аткарууга биз даяр болушубуз керек да. Анан бул баламдын тагдыры ушундай болуп калган үчүн эмне менен бул жашоону өзгөртө албайм же жашоодон кечип кете албайсың да, же аны жашоодон кеч дебейсиң да. Бул жашоо баарыбызга белек да. Анан күлүп жайнап жашагандан башка. Анан кеде ичиңден жалындап, жаркап күлүп жайнап жүргөн менен ичиңде чок болот. Ал чокду өчүрүш үчүн эс акылдан башка эч таянычың жок. Себеби муну эң жакын деген туугандарың таяй албайт. Эл, достор таянчык боло албайт. Өзгөчө биздин коомдо сиз билесиз, биздин коом кандай экен, эл көзү, эл сөзү. Ошол стереотиптен чыкпагандар да бар да. Өзүң таянышсың. Анан эс акылдан башка таянар эчтекең жок мындайга келгендечи. Себеби эмоция менен кээде капкаяктан ойлойсуң. Бизде ошо сурагым келет, Кыргызстанда реабилитациялык центрлар, балким ошо ЛГБТ коом уюмдарына мындай колдоо көрсөткөн жагдайлар, учурлар, жерлер барбы? Ошондойлорго кайрылдыңызбы? Бул жагына келгенде бизге мо адамгерчилик жагына келгендечи, жанагы ура патриоттор, улутчулдар, ашкери улутчулдар же дин чөйрөсүндөгүлөр эмес, адамгерчиликти көбүрөөк ошо бейөкмөт уюмдардын өкүлдөрүнөн көрөсүң ба. Эмпоштингтерди биздин коом кеп жек көрүп атпайбы? Булар батыштын акчасын алып, чет элдик колдоодон түзүлгөн. Ошол укук коргоочулар болбогондо бизде Кыргызстанда канча адамдын укугу эрки тебеленип атат да. Бирок биздин эл аны бир саясий инструмент менен буларды желмогуз көргөзүп койгондо, булар батыштан акча алат, ошол үчүн булар сайрап, ошо акча үчүн жүрөт депчи. Бирок адилеттик үчүн күрөшүп аткан ушулар да жеке эле менин балама окшогондордун тагдыры эмес, түрмөдө абакта жаткандардын канчасынын тагдырына күйүп аткан бейөкмөт уюмдар. Азыркы эле Садыр Жапаров президент болуп коомго чейинки абакта жатканда абалын сураган, күйгөн, чыркыраган ушулар да. Бирок биздин коом аларды түшүнө элек, жөн эле ЛГБТ өкүлүн тим коелу, коомдун жарандык активисттерди, жарандык коомду түшүнө элек. Же болбосо бир ошо бейөкмөт уюмдун өкүлдөрүнө болгон түшүнүк дагы, мамиле дагы өзгөрө элек да. Себеби Россиянын фильтрленген маалыматы менен биз ушундай карайбыз да. Биздин элдин арасында бузукуларды ушул батыш даярдап атат, ошолор акча берип көмөк кылып атат депчи. Мен андай батыштан эч кандай колдоо көргөнүбүз жок, бирок ошол бейөкмөт уюмдун өкүлдөрү, психологтору, моралдык жактан колдошту, моралдык жактан дагы көп таяныч берген ошолор. Мен ошолордун чөйрөсүнө аралашкандан кийин санга бөлүнбөй түшүндүм да. Демек бул жашоодо менин эле балам эмес экен да. Бул проблема, бул жалпы эле Кыргызстанда эмес, бул жалпы жер планетасынын көйгөйү экен деп түшүнөсүң да. Бул жалпы адамзаттын кайгысы. Бул сен афро-америкалык болгонуңа же башка улут, же мусулман, же тиги Будда болуп калганыңа карабайт, буддист болуп калганыңачы. Бул эч бир жер планетасын тандабайт. Жалпы адамзаттын байыртан келаткан көйгөйү да. 18, 19, 20 кылымдарда маселен негр деп биз ындык араларды адам катарына кошкон той келсе адамзатычы 21 кылымдын проблемасы ушул деп ойлойм да. Себеби ЛГБТ өкүлдөрүнө толеранттуу мамиле кылуу. Алар деле ошол афро-америкалыктардын интеллектисин, акылы, жалпы адамзат баалуулуктарын жаратып атат да. Ошо ЛГБТ өкүлдөрү деле маселен 21 кылымда Европада, Америкада
кызмат орунга барып атат. Ал эмес Байдендин кеңешчиси болуп ошо трансгендер кыз барды, сенатор болуп барып атышат. Демек кыргыз коомунда деле ошондой интеллектуалдык мүмкүнчүлүк бар да бул чөйрөдөчү. Мен жана сөздүн башында айтып атканым, ЛГБТ чөйрөсүнүн арасынан абдан кээде акылы тунук таланттарды көрдүм да, жаштарчы. Бирок ошону реализовать эте албайт да аларчы. Ушул жерден суроом бар да, реализовать эте албайт дегениңизге караганда, сиз бул маселе менен Кыргызстандын законуна туш болбогон чыгарсыз туурабы? Мисалы, кантип эле законун караган жоксуз. Ушул жаатта сиздин маселеңиз тууралуу закондо каралган нерселер бар бекен? Карама каршы. Мына жакында менин баламдын эрдиги соттун 2 процедурасын тең утуп алды. Адвокат экөөчү. Себеби жанагы гендерный маркерге келгенде, документ алууга келгенде аты жөн Айлик Олжобай деп алган менен, бирок тиги кыз деген Жери алынбайт бекен? Өзгөрүлбөйт экен. Баягы шен неме менен калат да, цифралар мененчи. Анан ошону өткөндө жогорку сот, шаардык соттон жеңди. Анан экинчисин райондук соттон дагы, Свердлов райондук соттон. Ошондо бизде жеңсе болот, закон иштейт ошондо. Же иштебейт бекен? Закон карама каршы деген мурунку закондордо ошол бул тема түшүнүксүз да. Ал эмес эң коомдун алдыңкы өкүлдөн сиз журналист бул маселеге түшүнө албай атабыз да. Мен деле түшүнө албай атам да. Жок, колдойт бекен дегеним да. Колдобойт, чочулашат. Себеби парламентте эсиңизде былтыр бекен, мурда жыл бекен парламент депутаттары мынтип атпайбы? Булар деген бузукулар, булар деген себеби депутаттардын арасында дагы бул законду бышыралы иштейли дегендер бар, бирок алар эртеңки шайлоодон коркот. Себеби элге мен жаман көрүнүп калам дегенчи. Ошон үчүн бийлик тобундагылар бул маселеге түшүнсө дагы сыртын салат да. Себеби саясий упай жоготкондон коркот аларчы. Ошол себептен бул закондогу карама каршылыктар буларга кесепесин көп эле тийгизип келатат да. Мен андыктан юрист эмесмин, баягы жөн гана ата катары ушул нерселерди көп кабылдым да. Балам ыйлап келгенден, баягы маанайы чөгүп келгенден улам түшүнөсүң. Ал ошон үчүн жарандык активист болуп жүрөт да. Кээси түшүнбөй калышы мүмкүн, жарандык активист болсо эмне кылат экен депчи. Ошол сыяктуу маселелер менен балам күрөшүп келатып, жыйынтык ошо болду, жеңди да. Мына бул демократиялык эгемендүү коомду куруудагы баламдын койгон кирпичи да. Эрте жашынан. Себеби буга биз күч кайратыбыз да жетмек эмес. Балам ошол биз мамлекетти куруу десе эле, сөзсө эле бир мамлекеттик ишмерлерди элестетпешибиз керек да. Жарандык активист катары, коомдук активдүү жаран катары мамлекеттин, улуттун калыптануусуна ошол баламдын салымы жанагы кыйкырып жүргөн ура патриотторго же кыркчоролорго караганда төөлүгөйдө. Себеби коом сапаттык өсүшкө, аң сезим жактан өсүшкө биз прогрессти карай жылыбабыз десек, ошондой аракеттер керек. Биз ансыз үй бүлө институтун калыптандыра албайбыз. Биз үй бүлө институтуна басым коюп аткан себебим могу китепте ошол нерсе да. Себеби үй бүлө мүчөлөрү колдоого албай көп учурда түрткүнчөк болуп калган жаштарды көргөндөн могу китеп жазылды да. Дагы бир ойлойм да, законго жазылбаган себеби бул анткени бизде башыбыздан өтпөгөндүктөн. Мисалы, сиз саясий ишмер, коомго таанымал жазуучу болгондуктан сиз мисалы ушул проблеманы көтөрүп чыктыңыз. Сиздин эле проблемаңыздагы адамдар, бирок коомчулукка таанылбаган адамдар аябай көп да мисалы. Алар айтайын дейт, бирок ичке катат. Айтпагандар канча. Ошон үчүн закон канчалык ушул нерселерге кабылмайын, мисалы запрос деп коет го, запрос келмейин, албетте закон кабыл алынбайт. Эгерде 100дөн ашык, 1000ден ашык запрос келе берсе, өкмөт албетте ошол дегеним законду кабыл алууга мажбур болотпу деп ойлойм да. Биз коом көп жагынан чийкибиз да. Ошол ЛГБТ чөйрөсү феминисттер жыл сайын митинг өткөрүп атпайбы? Чай куйбайм деген сыяктуу протесттерди билдирбедиби? Мен кийин ошол жаштарды айттым. Алар ЮНЕСКО максимализм бар да, жаштык кылып, жаштык курс менен жазып алышканда ошондойлордучу. Быйылкысында байкадыңызбы? Андай наразылыктар жаралган жок коомдочу. Баягы курс кабыл алган сезим мындай улуттук менталитетке доо кеткен чакырыктар болгон жок да. Мен ошондо айттым. Алар 16, 17, 18 жаштагылар болса ошолор жазганда, анан мындай нерсе элди чочутат. Анан
быйылкы митингде дагы ошо митингке мен да катыштым үйлөө мененчи. Анан биз тарап баратканда мага МВДдан бирөө келди да, тааныш министр мурда тааныш болгондон Олжобай байке аяка эмнеге барыптыр деп анан ошол өкүлүнө түшүндүрүп айттым да. Бул митинг кылуу менен силер күрөш эмес. Жакшы, министрдин бул аракети жакшы, түшүнүүгө аракет кылып атканы, бирок камоо менен ошол буларды коркутуп үркүтүү менен бул маселе чечилбейт. Эмне үчүн бул жыл сайын өздөрүнүн укугун коргоп чыгып келатат. Ошол маселенин артында эмне жатат, тагдырлар жатат. Ошол активисттердин колунда митингинде бул коомдун өнүгүүсүнө митингдер чоң жардам берет да. Мамлекет башындагылардын ошол ишмердүүлүгүн арттырып, тажрыйба топтоп бул адамдын коом маселесин чечүүгө буларга ошол керек болсо митингдеги жарандык активисттер кол бутма-бут жардам берет. Эгер ошолор менен митингдеги чыккан акциялар менен мамлекет башындагылар анализ кылып, бул эмне артында түбү эмне жатат дегендечи. Биз ошол аракетибиз менен коомду алдыга жылдырышыбыз керек. Баягы эгемен өлкөнү, эркин мамлекетти курабыз деп алсак, биз арттагы тоталитардык коммунизм системасынын саясий мурастарын өрнөк катары карабашыбыз керек да. Баягы Кесим мынтетте совет мезгилинде тартип бар эле, талим бар, бир бекемдик бар эле депчи. Каяктагы бекемдик? Эл шыбырашып сүйлөшчү, туурабы? Оюн айта алчу эмес. Адам өз эркин, өз оюн айта алчу эмес. Себеби эл үчүн коммунисттер ойлончу, партократтар ошол тагдырын чечип койчу. Анан КГБ аркылуу коркутуп, үркүтүп, камап коюшу, улутчул деген жарлык менен эл душманы дегенчи. Бүгүнкү бийлик деле эгемен Кыргызстанда парадокста ошол системалар иштеп атат да, ошол аң сезим башка. Сиз ошол нерсени стереотипти кетириш үчүн бир кандайдыр бир жол жобо ойлондуңузбу? Мисалы дейм да. Ойлонгонум ушу да, коомго ачык балким китеп жазып атабыз, аракет кылып. Балким кино тасмага тарталы, документалдык деп мындай бир нерсе. Бул киного ошол сен көргөн жана Азаттыктагы документалдык көрсөтүүдөн кийин Темир Бирназаров режиссер катары айтып калды да, бир сценарий жазып бербейсиңби ушул боюнча тарталы деп. Мен муну кино повесть катары баштагам, бирок ички монологторго келгенде кино повесть деген жанрга көп сыйбасын билдим да, кино деген алып койдум, жөн эле повесть деп жарыяладым да. Анан бирок бул бир чыгарма менен баарын ачып койдум дегенге болбойт. Муну 3 жылдык катары жазам да, улантыпчы бул теманы. Себеби бул мен жеке керт башымдагы маселе эмес, коомдогу болуп жаткан жараатты алып чыгып, бул бардык тарабынан, бардык аспектиден карашыбыз керек да. Бирок сиздин ушул күндөгү кылган ишиңиз, деги эле ушуга келгениңиз, китеп жараттыңыз. Мен мындан ары дагы сизге ийгилик каалайм. Ушу жан дүйнөңүздүн тынчтыгын каалайм. Ушул жаныңыздай көргөн данегиңиз, балаңыз бакыттуу болсо экенин каалайм. Келип бергениңизге чоң рахмат. Бүгүн бизде конокто Олжобай Шакир, Рухеш сайтынын негиздөөчүсү, жазуучу, публицист болду. Бизден алыстабагыла, келерки коноктор абдан кызыктуу. Бар болуңуз. Рахмат. Төрөлгөндө менин жыныстык мүчөлөрүм кыз болуп төрөлгөн денем. Азыркы учурда мен ошо переход гормондо отурам, операцияга даярданып, ошого үнүм дагы өзгөрдү, келбейт, кичине бардыгы аябай грубый черталар ачылып баштады да. Мен кыз деп ойлочумун. Өзүмдү кыз деп ойлочумун. Анан үйдөгү эжекелеримдин кийимдерин кийип алчумун. Эжекелерим мектепке барганда бантиктерди байлап берчү үйдө апам. Ошо бантиктерин кийчүмүн. Ошентип кичинекей кезимде ошондой чоңойдум да. Үйдөгүлөр кой андай болбойт, антпеш керек деп тыйып коюшчу да. Мен таң кала берчүмүн, эмнеге ушинтишет мага депчи.
где-то 4-5 жашта эле уже байкадым мен ойногон, эшикте ойногон балдардан аябай, кыздардан аябай башкача жүрөм да. Машина ойногом келчүмүн. Мен автомат ойногом келчүмүн. Аябай максатым бар болчу, чоңойгондо армияга барым келет деген ой борчу. Анан мен өзүмдө дагы ошол суроолор бар болчу да, мен ушу дене түзүлүшүм кыз болуп төрөлдүм, бирок ички сезимим меники эркек болуп атат. Мен өзүмдү эркек сезем. Бирок эмнеге мен өзүмдү эркек бала сезсем, анан денем ушундай болуп калды. Көрсө азыркы учурда түшүнсөм, бул природа өзү ошондой экен да. Өзү ошондой жаратып коюптур мени. Анан барынан дагы кичинекей кезде мен аябай эмени сыйкырдуу адамды күтчүмүн. Ушу сыйкырдуу ата келип мени ушу бир сураса болот эле депчи. Сен эмнени каалайсың, эмне кылып берсең болот депчи. Мен аябай ойлочумун, ушу пожалуйста суранам, мени эркек бала кылып койчу денемди, жөн эле. Эң жаман жерим ушу мектеп болчу. Барганда эле билгем да, мен бирөөсү келип тээп кетет, бирөөсү келип чаап кетет. Балдар кошчу эмес. Кыздар менен жүрчүмүн, ушу кыздардын баары менен эмес, эми бир-эки кыз менен эле ушинтип сүйлөшүп жүрчүмүн. Негизи трансгендерный адамдар ошол насилияны эле ушундай буллинг, ушундай шылдың нерселерди ошол мектептен эле башталат да, ошонун баарычы. Ошакта эле мындай психологически, эмоционально эле мындай давление испытывать этип чыгасың ушу мектептен эле. Анан ошентип ага деле көнүп калдым. Ооба депчи, эл сүйлөй берет экен деп. Барынан дагы мага классташ кыздарым мугалимиме айтчу, ушинтип биз менен ойнобойт, биз менен жүрбөйт, такыр эле болбойт депчи, жаныбызда жүрбөйт. Жалаң эле эркек балдар классташтарыбыз менен жүрөт депчи. Эң жаман жери мочевой пузырь менен азыр проблемам болуп атат. Анткени школ кезде мен кыздын туалетке барыш керек да, кыз женский туалетке барыш керек. Мен барчу эмесмин такыр. Мен физрада да кийингенде бурчта жакшын алып кийинип эметчүмүн. Эркектер жактай киргизбейт меничи. Эмне кылам? Кыз мүчөм, меники денем. Анан кыздардан жашынып, бурчта эптеп кийинем. Анан классташым айтты, сен бир да жолу туалетти көргөн эмесмин дейт. Мен унчукпай койдум, мен барам, бирок сен көрбөйт окшойсуң деп. Бирок мен анткени женский туалетке баргым келчү эмесмин менчи. Аябай уялчумун мен кыздарды көргөндөнчү. Эч кимге айта алган жокмун аны мен. Кимге айтам? Мен ойлогом, мен ошо жалгызмын депчи, бул дүйнөдө ошо мен ушинтип жалгыз болуп калдым, ушундай болуп. Кимге айтам, ким мени түшүнөт деп, үйдөгүлөргө, тем более үйдөгүлөр консервативный семьядан да, патриархальный мындай эч ким жок да. Мен үйдө бекитип алып, телевизорду коюп алып, ошо эжемдин кийимдерин кийип алып, неме кылчумун да, жана бийлеп, само собой оставалось да. Ошо кичине бир убакыт болсо дагы, там 10-20 минут болсо дагы ошо мындай өзүм менен өзүм болоюнчу деп, ошо проблемаларды унутуп калчумун да. Өзүмдү өзүм өлтүргүм келчү, жөн элечи. Мен жашагым келбейт дечүмүн, аябай кыйналыпчы. Ушул сыйкырдуу эчтеке жок болгондон кийин мен эмнеге жашайм анда, эмне мен денемди өзгөртөт деп. Мен 13 жашымда ошол апам ооруганын билип калдым да, ошо рак ооруйт экен. Ошон үчүн мен апама айта алган жокмун, бирок 13 жаш ошол жаш болчу да, ошол мен апама айткым келгенде мен кийим кандай сезет экен, эмнеге мен ушул башкаларга окшой моундай болуп турам деп. Ошо менен мамам өтүп кеткенден кийин ичимде оор болду да, ушу энем эң бир эле жалгыз адам болуптур да, кимге мен ошо айткым келгенчи.
ошол моментке мага аябай оор болгон ушу кимге айтам депчи, ушу мамам жок болсо. Onda men aytdim özüme, mындай жашаган болбойт депчи. Men ненормальныймын деп. Элим барып жүрөт мына. Эркек эркектей болуп, кызы кыздай болуп депчи. Эми азыр бизде обществода мындай эркек мындай, кыз мындай деп коет го. Ошондой обществосунда өстүм да. Анан өзүмдү өзүм оңдой баштадым. Сыртыман да, ичимен дагы кой эркектерди турап баскандарын элементарныйчы. Эркек мынтип басат экен деп мен ошентип аларды турап коем. Эркек чегет экен деп чегип коем, эркек ичет экен деп ичип коем. Ошентип 9-класстарда ошондой болдум. Эркек болоюнчу деп. Ушу мен хотя бы ошол общество түшүнсүнчү мени деп. Больше не могу. Чоңойгондо анан мен неметип баштадым. Мен эмне ушундай кылып жаратып койдуң депчи. Меня тоже вот как все баардык эле адамдай кылып эле жаратып койсоң эмне депчи, ошо ошентип тилеп калдым Кудайдан. Эгер ар бир киши менимче мени деле жолуктуруп, жөн эле маектешип көрсүнчү бир 10-15 мүнөт. Ошо мен бир жаман көргөн адам жөн эле сүйлөшүп көрсүнчү, мен трансгендер экенимди билбей эле. Анда анын ою мен жөнүндө эч кандай бузулбайт. Ал мен жөн эле адам катары эле көрөт. Трансгендерни билдимби, алардын ою сразу бузулат да. Бул эмне деген шумдук деп таң калышат да, түшүнүшпөйт. Бирок мен айткым келет, мен сага окшогон жөнөкөй эле адаммын. Жөн эле 10-15 мүнөт маектешели келчи депчи. Мен трансгендерни билбей эле койсун, болду. Алардын ою уже түшүнүктүү болот дейм да, ошо жөнөкөй эле адам экенибизди. Чынын айтсам, мен билбейм эмне кабыл алышпайт. Мен кадимки эле адаммын. Сиз деле, мен деле адаммын. Көчөдө жүргөн адамдардай элемин. Баардык адамдар ошондой элеми, мен делечи. Анан эмне үчүн мени кабыл албайт билбейм. Түшүнбөйм, чынын айтсам. Эгер ошол мен башыман өткөрүп, кичинекей кезимден баштап башыман өткөргөн нерселерди, ошо ичимде ойлогон чувство, ощущенияларымды ошол ар бир ошол адам өзүнүн башынан өткөрсө, ошондо мени кабыл алмак да, ошондо мени түшүнмөк. Мен билем, ошо аны башынан өткөрмөйүнчө түшүнүшпөйт, баары бир түшүнүшпөйт. Бирок ушунчалык түшүнбөсө дагы хотя бы вот колдоп, поддержка кылып турса жакшы болмок деп ойлойм да. Саламатсыздарбы? Иш күнүнүн кечи программасы бүгүн ЛГБТ алкагында чоң талкуу жүрүп жатат. Азыркы келген коногум Назира Бегим, коомдук активист, журналист. Назира айым тескеринче аябай бул коомго, уюмга дегеле ЛГБТ ушундай бир нерселерге өтө туура эмес. Көз карашта жана мындай кандай десем, аял эркек бир жаралган деген өңүттөгү нерсеге басым жасаганыңызга табиятка каршы чыкпоо да. Ошол оюңуз бар экенин билебиз. Өзүңүз тууралуу айтып өтсөңүз, тааныштырып. Мен өзүм баягы коомчулукка белгилүү болгондой эле коомдук активист, ар кандай маселелерди ушул эле негизи эле социалдык багыттагы маселелерди көп көтөрүп жүрөм. Өзүм ой пикиримди айтып жүрөмүн. Ал эми өзүң ой пикириң болгон кээ бирөөнө көпчүлүккө жакпайт экен. Көпчүлүгү баш ийип жашай берет коомчулуктун пикиринечи. Мен өзүмдүн жеке оюм бар, ошол нерселерди тайманбай эле айтып жүрөм. Каршы нерсеге каршы, макул нерсеге макул болуп.
Анан сырткары баягы маданий иш-чаралар менен, кайрымдуулук иштери менен ушундай иштер менен алектенем. Мисалы азыр жогоруда биз өтүп кеткен роликте көрдүк да, биздин коомчулуктагы ушундай жаш секелек болгон кыздар эркекке айланганы же болбосо эркектен кызга айланган ушул кадрды көрдүк да. Буга ой пикириңиз кандай дейсиз? Сиз Бул негизи бир 2-3 жыл мурун чыккан видео ролик тасма деп ойлойм. Анан ушул видео тасма чыккан маалымат каражаты дагы ушул нерсени ар дайым пропагандалап келет да. Кыргызстанда мен ойлойм алгачкылардан болуп пропагандалап, баягы элдин аң сезимине ойногон маалымат каражатынын бири деп эсептейм. Мен анан негизи эле ушул каналдын чыгарган маалыматтарына мен каршымын ар дайым. Өз каршы пикиримди билдирип турам болгон кесиптештеримде. Себеби баягы улуттук биз кыргызбыз да, кыргыздын менталитети бар, кыргыздын өзүнүн када салты, үрп-адаты, баалуулуктары бар да. Негедир мени менен көпчүлүгү деле макул болушу мүмкүн, макул болот деп ойлойм. Себеби ушул каналда ошо кыргыз улуттук баалуулуктарына каршы көз караштагы нерселер көп чагылдырылат да. Мейли саясатта аркы берки мен деле көп барып жүрдүм, бирок мен ушундай айткан элем, акыркы жолу чыкканда баягы биз өзүбүз баягы эфирде тартылып туруп, анан биз сүйлөгөн сөздөрдү кыркып, өзлөрүнө керектүү маалыматтарды чыгаргандан кийин мен аябай ошо маалымат каражатына таарынып айткам, экинчи мени чакырбагыла болбойт мындай депчи. Бирок байкасаңыз, мисалы менин жүрөгүм тилинет да. Мисалы мен бул ушул инсандарды көрүп отуруп, мындай сыздап айтып берип атат да. Мисалы эркек болуп жаралып калыптыр, бирок кыз болгусу келет. Же болбосо кыз болуп жаралып калыптыр, ушул жан жерин көргүсү келбейт экен да, мисалы. Эми бул трагедия да. Мисалы мен адам катары ушунчалык мындай бир башкача көз караш карадым да. Сиз мисалы бооруңуз оорубайбы? Боор ооруйт. Биз энебиз да. Эне болуп жаралган соң көп нерсеге жүрөгү ооруйт экен. Мерес эмеспиз дегендей, тем более аял киши болгон соң. Анан бул нерсени трагедия деп атоодон мен алыспын. Бул деградация да. Бул акылсыздык, бул маалыматтын жетишпегендиги. Бул анан кийин баягы адамды эгоисттик көз караштагы нерселер да. Мисалы бул дагы баягы кичинекей чагынан бери жакшы бир мамиле болунбогондон, кандайдыр бир жашоосунда чоң нерсе болгондо ошол нерсеге түрткөнчү, анан адам баягы өзүнө бекинип, өзүнө баягы адамдарды караткысы келип, ушундай нерселерди кылып, жалооруп, байкуш болуп көрүнүп, психологиялык манипуляция деп манипуляция аягында бул адатка айланып калат да. Адам бул нерседен арылыш керек, дарыланыш керек, ооба бул оору. Дарыланыш керек, өзүн колго алыш керек, өзүнө өзү издениш керек, бирок таңуулабаш керек, коомчулукка айтып көрсөтө бербеш керек. Кыргызга бул жат нерсе, макул чет мамлекетте, батыш өлкөлөрүндө бул ачык нерсе болсо, себеби алар улуу держава, чоң мамлекеттер, алар баягы тарыхы кенен, бирок илгерки баягы динде деле болгон ушундай учурчу, бир пайгамбардын убагында ушундай азыр бизде ЛГБТ деп калбадыбы, бир жыныстуу нерселер көбөйүп кетип, баягы каарына калып, ал нерсе жок болгон да. Бирок кайрадан келатат. Бул эми баягы биздин көз карашта акыр замандын белгилери деп айтып коебуз го. Анан бул нерсени дарыласа болот, аны манипуляция кылып, анан видео ролик тартып, анан ыйлап, образ көрсөтүп, муну атайын жайылтуунун кереги жок. Кыргызга тем более бул мусулман өлкөлөрүнө биздей менталитетти караш керек эң биринчи. Мен ар дайым ушул теманы айтканда менталитетти айтам. Билишимче биздин өлкөнү светтик өлкө деп аташат да. Светтик өлкө деп эми баягы мыйзамда жазылып калган да. Светтик өлкө, демократия, бул демократия десе эле ачык айрым, мен орусча айтканда можно попробовать все, же болбосо мен өзүм каалагандай басам, айтам деген эмес. Демократия бул эркиндик. Эркин бол, бирок чектен ашпа да. Сен эң биринчиден светтик өлкө болгондо да Кыргызстанда көп нерсе Кудайга шүгүр берилип атат. Башка биздин коңшу мамлекеттерибизге караганда диктатуралык система жок. Ээн эркин биз каалаганыбызды кылып атабыз да. Мына ушул нерсе светтик өлкөнүн мына ушул нерсеси. Анан каалаган учурунда басып чыгып, баягы биз каршы чыксак дагы каалаган учурунда митинг кылып, ушинтип видео роликтерди тартып, башка мамлекеттерде ушул нерсени көрсөтүп атабы, мисалы Өзбекстан, Тажикстан жок бул мындай нерсечи. Анан бирок баягы орусча айтпайбыз, злоупотреблять этип, самовольничаться этип бул нерсени кайра эле коомго таңуулап, себеби азыркы технология, инновация өнүккөн заманда бизде азыр именно кыргыздардын жаштары келечек молун өтө мындай
чектен ашкан бир башкача бир акылдуу болуп чоңоюп анан Z бир башкача болуп чоңоюп келатат да ушундай нерсени бат кабыл алып атат. А биз эмне үчүн тарбиялык мааниде бир жакшы тасмаларды чыгарып, мындай энеңди сыйла, атаңды сыйла, улуттуңду барыкта, када салтыңды үйрөн деген нерсени чыгарбайбыз да, ошол нерсени эле таңуулай беребиз да. Анан эми ушундай нерселер баягы сиз айтып калдыңыз го. Үй бүлөдө балким биз билбейбиз да жашооганда чыгып калышы мүмкүн, кандай кыласыз депчи. Мен Кудай сактасын деп эле тилек кылам ал нерседен. Жана мен өзүмдүн балдарымды мындан алыс болууга чакырып тарбиялайм да. Ал биздин тарбиядан, энедин тарбиясынан, бирок албетте калыптанышына баланын коомчулук чоң таасирин тийгизет. Эгерде коомубуз ушул нерсе болуп атса, анда эртеңки күнү Кыргыздын келечеги кандай болот мисалычы? Сиздин балдарыңыздын келечеги, алардын балдарыбыздын балдарынын келечеги кандай болот? Бирок тилекке каршы биздин коомдо ачык нерселер көп болуп атпайбы? Биз мисалы чектей жат албай көрүнүштөр көп. Мисалы айтайын дегеним, ачык каналдар өтө абдан көп. Ооба, азыр баягы санариптештирүү деген нерсени баягы биз кыргыз дегенчи жаңы нерсени баса калабыз го, түп тамыры менен хайп деген сөздүн атын алабыз да, заты кандай экенин билбейбиз да, хайп деген ушул эле экен деп тантырап чыгып атат. Мисалы аттуу баштуусу деле, эркеги деле, аялы деле чектен ашкан нерселерди кылып атат да. Мен ошолорго чыксын, мейли, бирок мен дагы эле айтам да, кыргыз экениңди унутпа да, сен кыргызсың. Кыргыздын менталитети бар, кыргыздын өзүнүн каны бар, кыргыздын өзүнүн эркегинин орду бар, аялынын орду бар, баласы, уулунун орду бар, кызынын орду бар да. Мисалы сиз кандай кеңеш берет элеңиз? Мисалы деп коелу, сиздин жакын тааныш туугандарыңыздын арасында ушундай кызы же баласы ушундай бир көйгөйлүү маселе менен ооруп калды. Мен мисалы деп коелу, мен эркек болгум келет, жок деп эле болбой эле мындай кандай десем, жаңжал эмес, деги эле руханий жан дүйнөсүнөн бери өзгөрүлгүсү келип аткан кыз балага сиз кандай кеңешиңизди берет элеңиз? Мен балким ошондо мен жакындарыман ошондой болуп калса, мен балким өз колума алып ошону тарбияламакмын да. Кантип мисалы? Мен мисалы өз жаныма алып жүрмөкмүн биринчиден. Экинчиден бир башка багытта ошол ойдон арылышуу үчүн анын жан дүйнөсүндөгү башка нерсени издеп тапмакмын да. Багыттар тууралуу аябай көп нерсени сүйлөшкөн атабыз. Азыр урматтуу теле-көрүүчүлөр, биз бул темадан алыстабайбыз. Рекламага баш багып туруңуздар. Кайра кайрылып келебиз. Кечтин кезекчиси Каныкей Алымбекова. Бизде бүгүн конокто Назира Бегим, коомдук активист, журналист. Деги эле бизде бүгүнкү талкуу болуп жаткан тема, мындайча айтканда, ЛГБТ тууралуу ушул нерселердин алкагында сүйлөшүп атабыз. Ошондо сиз кандай кеңеш берет элеңиз, мындай кантип ушул жагдайдан алып чыгып кетүүнүн ой максаттарыңыз бар дейм да. Негизи ушул нерсени ойлоп, мисалы мага айтсачы, ушундай көйгөй болуп атат десе, демек ал ошо кыздын, баланын ичинде чоң проблема жатат. Аны менен иштеш керек да. Таштап салып, сен ушинтип калдыңбы деп шылдыңдоо, же болбосо ушинтип калыптыр деп ушактоо, ушинтип калыптыр деп сен ушинтип атасыңбы деп кайра жалооруу деген бул туура эмес нерсе да. Мен өз баягы адамдын табиятында баягы көп нерселер берилген да. Негизи тапса болот жолунчу. Мен айтып атпаймынбы, тарбияламакмын, өзүнүн балким жакшы көргөн бир ишин кел мону жасайбыз деген ошол нерседен, ошол ойдон алыстатканга аракет кылып, эгерде такыр эле алыстабай турса, мисалы мен буга чейин дагы ушул темалардын алкагында баягы талкууларда жүргөндө изилдеп көрдүк да, ошол эле сиз айтып аткан жанагы Америкада, мисалы дүйнө жүзү боюнча 100% алсак, ошо ЛГБТ чөлкөө менен алсак, ошонун 70% өкүнгөндөр болгон да. Ошо жынысын алмаштырып салгандар өкүнгөндөр болгон. Бүгүнкү күнгө чейин негедир ошол нерсени маалыматты көп чыгарышпайт, бирок бар. Мен көрүп эле жүрөм, мен Орус ушу Ксения Собчактын программасына көп баш багам, анан ошол программаны мен да байкагам да. Ооба, ошентип өкүнүп, ошо жаш кыздар, балдар бизди үйрөткүлө деп өзлөрү сурангандар бар да. Биз ушинтип кайрылганда тескерисинче биздин, ал бул анын эрки, демек каалап атат эмес. Сен аракет кылып туура багыт бер, тарбиялап алсаң болот көп нерсени. Аю деле
мотоцикл тепкенди үйрөнүп, маймылды эле үйрөнүп атпайбы барынча, анан акыл эстүү адамды кантип тарбиялап албаса болбойт да. Биз деле балдарыбызды жетелеп атабыз, тамак ичкенге бастырып, үйрөтүп тарбиялап атабыз. Ал деле ошондой процесс, тарбияласа болот. Кийин өкүнүп калбаганда болуш керек, себеби өкүнүч бул өтө жаман нерсе да. Анан ошол айтып аткандай эле дүйнөлүк ошо 100% ЛГБТ чөлкөмүндөгү нерсе 70% өкүнгөндөр, жынысын алмаштырганда өкүнгөндөр, анан чакырык таштагандар эч качан кылбагыла, мындай жакшылап баягы ой салмакка салгыла, ата-энелер силер туура багыт бергиле, жакшылап тарбиялагыла, демократия ошол эле светтик өлкө деп, менин тандоом, менин денем, өзүм каалагандай кылам эмес, багыт бергиле деп айткандар аябай көп. Анан мен ойлойм, бүгүнкү болуп аткан кыргыз коомчулугунда болуп аткан көрүнүш албетте бул баягы бир биздин мамлекетте баягы жетилип келаткан жаш өспүрүмгө салыштырып дейин десең уже 30га чыгып калыптыр да мамлекетте эгемендүүлүгүчү. Анан мен ойлойм, эртең бүрсү күнү 1-2 жыл ичинде бир кандайдыр бир жөнгө салынып, ушул терс көрүнүштөр жокко чыгарып депчи, себеби бул деградация өтө чоң эле трагедия, улут үчүн чоң трагедия, үй бүлө үчүн чоң көйгөй сөзсүз түрдө. Анан биз тарбиялашыбыз керек. Анан тилекке каршы бул чоң долбоор. Ошол эле батыш өлкөлөрүнүн Бул атайлап акча салынып бузуу кылайын дегени дейсизби? Ооба, себеби эмнеси аларга эмне пайда? Бузуп алып эмне кылышат алар? Жок, бузуу эмес, бул атай саясат да, бул атай тарбиялоо. Бизде мисалы мектепте деле сабак берет го ар бир 45 мүнөт сайын. Ушундай сыяктуу эле сабак. Мону кыл, бул эми биздин кыргыз мамлекети негизи уникалдуу элбиз да, жерибиз да, элибиз дагычы. Анан мен 2005-жылдары бир чоң макала жазып чыккан элем, идеологиялык согуш кыргыздын жети кемчилиги дегенчи. Ошол жерде бир 87-жылы ушу биздин корпоратив музейинде болгон окуя сүрөттөлгөн да. Ошол окуяны угуп алып мен депрессияга кирип кеткен элем да. Азыркы көрүнүштөр, азыркы кыргыз коомчулугундагы болгон көрүнүштөр, терс көрүнүштөр, шоу бизнеспи, ошол эле хайп, ушул эле ЛГБТ, ушул эле саясат, ушул нерсенин баары сүрөттөлүп айтылган. Анда эң негизги максат кыргыз улутун баягы Советтер Союзу чачырагандан кийин 5-6 Азиядагы 5-6 мамлекетти алгандагы ошонун ичинен Кыргызстанды улут катары 30 жыл ичинде кантип жок кылыш керек деген саясат да булчу. Биз ушуну кайра басып чыктык. Тилекке каршы бүгүнкү күндө гезит окугандар жок. Аз сайттарга да чыккан, сайттарда деле бул нерсени баягы мен сизге дагы жөнөтүп коем, окусаңыз денеңиз титирейт. Мен кызымдын келечегин ойлоп алып ооруп калгам ошо макаланы жазып бүткөнчө. Ошо жети кемчиликти иштеп чыгышкан экен да, ушунун ичинде дагы ушул саясат бар да. Мурун башында чыкканда көп шылдыңдашканда, шылдыңга калган күндөрүбүз болгон. Бул баягы асмандан алып фантастиканы жазып чыкты, кантип эле деп. Андан кийин 3-4 жылдан бери айткандар бар, ошо жазгандар туура турбайбы депчи. Ошол жети кемчиликтин ичинде айтылганда кыргызды улут катары жоготуп туруп, эмне кантип жоготобуз дегенде кыргыздын өзүнүн ичинен эле жети кемчилигин иштеп чыгып, аны артыкчылык катары беребиз деген. Ошентип атып эле өзүн өзү жоготуп коет деген да. 30 жылда эмнеге жеттик, эмнени жоготтук? Биз жетишкендигибизден жоготконубуз көп. Биз баалуулугубузду жоготуп койдук, биз артыкчылыгыбызды жоготтук. Биз туура эмес, кереги жок, коомду булгай турган, акыл эсти, баягы акыл эсти алдыра турган, кереги жок бир терс нерселерге 30 жыл ичинде сиңип кеттик да. Бул өтө чоң. Бирок мен бул нерсени байкадым да, сизге чейинки келген каарманым айтып өттү да, мисалы кыргыз коомчулугу дейт, кыргыз адамдары мени колдой алган жок дейт да. Мисалы үчүн ушундай бир түйшүк проблема ага туш болду. Колдомок турсун, тескеринче басмырлап, шылдыңдап, тескеринче бей ушул уюмдар колдоо көрсөтүп, моралдык жактан психологдор абдан иштешип, акча сунуштаган эмес, моралдык жактан мындай духун көтөрүп иштешкен экен да. Менин оюмча бул уюмдар тескеринче адамдарды такыр чөгүп мындай суицидке кетип калбасын деп мындай тескеринче артыкчылык кылып жардамдашуу иретинде эмеспи деп ойлобойсузбу? Жок, эми бул нерсени ушундай подача кылат да. Биз деле уюмдар менен иштешип эле жүрөбүз. Көп эле уюмдар бар, элдерге жардам берген. И ошол эле бейөкмөт уюмдар деле биз изилдеп келатабыз да. Мен көбүнчө көп бейөкмөт уюмдар бар, көз карашыма бузбай төп келишпеген. Алар ушундай баягы эми азыр Американын акчасын алып жүрүп ачык эле айта алабыз да. Себеби ал уюмдар ушундай адамдарды таап алып, кармап алып,
аларды бетине кармап мына ушундай деп аларды ушунчалык бир трагедия кылып көрсөтүп видеороликтерди тартып маалымат каражаттарына таратышып ушундай бир жаман көрсөтүшөт да. Ошол негизинде алар баягы акча түшүп турат. Мына биз иштеп атабыз, мондай кылып атабыз. Ал ошол көйгөйгө баткан адамга түшпөйт ал акча. Ошонун көйгөйүн биз ошонун көйгөйүн бетине кармаган адамдарга түшөт да, мисалычы. Анан мен азыркы ушул өзүнүн жолун таппай аткан жаштарга кайрылып кетет элем. Жашоо өтө кызык, өтө сонун нерсе. Өйдө да болот, төмөндө болот, ысыгы да бар, суугу да бар. Ыйлайсың, күлөсүң, ачка каласың, ток жүрөсүң дегенде биз да баарынан башыбыз өткөн. Биз дагы баягы орусча айтканда на грани болуп калган убактыбыз болгон, бирок биз сынган эмеспиз, өзүбүздү өзүбүз колго алганбыз. Эгерде ошол убакта мисалы мен бир-эки учур болгон жашоомдо, эгерде ошол кезде мен өзүмдү таштап салсам, мен азыр бул студияда отурмак эмесмин. Чындап айтканда, мен сары эсеп салып анализдейм да, эгерде мен ошол убакта ушундай чечим чыгарбаганда, мен билем ким болуп кетмек экенимди. Мен өзүмдү өзүм тарбиялап жүрөм да, мисалычы, мен өзүмдүн психологиямды билем. Анан жок, мен ал жолго барбайм, мен могу жолдо барышым керек деп. Адам өзүн өзү тарбияласа болот. Бизде себеби жаныбарлардан башка нерселерден айырмаланып акыл эс берген да. Ошо акыл эс келдиңиз ошол жолго, сизди эмне сактап калды? Психологдорго бардыңызбы? Мен эч кимге барган эмесмин. Психологдорго мен айтайын, ачык эле айтып коеюн, мен былтыр баягы коронавирус башталганда, пандемия болуп, карантинде отуруп калдык го. Ошондо мисалы мен эмес, көп киши паникага алдырып да, себеби мен өзүм аябай коомчулукта майрам болсо дагы баягы эс албай иштегенди жакшы көрөм, анан эле камалып отуруп калдык. Ошондо мен аябай коркуп, паникага алдырып, мен 3 күн психолог менен бул кандай болот деп, ал нерсе башынан. А бирок мен жашоомдо көп нерсе келгенде, мен атакем раматылык аябай көп кеңешин берди. Мен жашоомдо көп сыноо болгон, баягы коомчулукка чыккандан кийин да көп сөз ээрчиткен, көп көз ээрчиткен. Ооба, дагы бир нерсени эстеп кетейин. Сиз ошо кыргыздар 2 аял алсын деген пикириңиз аябай чоң резонанс жараткан. Бул тууралуу дагы айтып кетпесеңиз болбойт? Ооба, бул маселени көтөрүп чыкканыма уже 7 жылдай болуп калды. Ага чейин 7 жылда изилденген бул иш. Эмне үчүн айттыңыз ушу 2 аял алсын, кыргыздарым көбөйсүн депчи? Ошо кыргыздар көбөйсүн деген эң биринчи ару тилек. Бирок мен ушул маселени айтканда көбү тескери ойлошту. Алгач мындай как штыки восприняли да. Анткени закон боюнча бир эле аял алууга мүмкүнчүлүк бар. Бул эми жазылбаган мыйзам да, көп аялдуулук жазылбаган мыйзам. Бирок шариятта бар нерсе, кыргыздын илгерки тарыхында дагы бар нерсе. Бүткүл эле адамзаттын көп эле ошол эле АКШда деле бар нерсе. Болгону бизге баягы мыйзамга жазылган эмес, мыйзамда жок деген, кылмыш катары каралат деп эле айтып коюшкан. Бул көрүнбөйт дегениңиз ошондо аял алгандар алып эле, бирок баары бир ойноп жүргөн дагы бир аялы бар да, ошондой мааниде айтып атасызбы же кандай? Мындай мыйзамга жазылбаган нерсе деген, ошо жазылбаган мыйзамдар деген ошо биздин конституциябызда уруксат деп жазылган эмес да, каршы деп жазылган. Бирок динде каршы эмес да. Эмне үчүн шариятка? Мен өзүм динде болгону менен, бирок ошол эле коомдук иштерди кылып жүрөм. Мен өзүмдүн кийимимди эч кимге таңуулабай элем, улуттук баалуулуктар үчүн күрөшөмүн, аялдын орду үчүн күрөшөмүн, ойлорумду мындай кайчы пикир болсо билдирип турамын. Анан ушул маселени көтөргөндө көбү деген тескери ойлошту да, бул бирөөнүн ойношу, бирөөнүн экинчи аялы, ошону мыйзамдаштыра албай атат деп. Анан мен айттым, аргументтер көп. Келгиле киндиктен өйдө ойлонобуз дедим. Себеби силер киндиктен ылдый түшүп кеттиңер. Тилекке каршы биздин коомдун аң сезими эң биринчи киндиктен ылдый ойлонот экен. Анан мен айттым, киндиктен өйдө ойлонолу, келгиле. Эң биринчи кыздарыбыз азыр ички жана сырткы миграция күчөгөн. Кыздарыбыз эмне гана болбой атат? Москваны эле алалы, Турцияны, эки эле мамлекетти алалы, кыргыз кыздары эмне гана болуп атат? Башка улутка турмушка чыгып, башка улутту көбөйткөндөн көрө кыргызга эле чыкпайсыңарбы? Кыргызга эле чыккыла, бул жат көрүнүш эмес. Бул бар нерсе, болгону кабыл алганды үйрөнүш керек мунучу. Анан мыйзамдаштырып берип кой. Себеби ошол экинчи аялда биринчи аялда укукка ээ болсун. Себеби экинчи аял алгандар толтура. Тилекке каршы эркектер көбү жоопкерчиликсиз болуп калды үй бүлөсүнө каратачы. Ошол эркектерди жоопкерчиликтүү болсун деген негизги максат да. Мисалы сиз экинчи аял болуп тиет белеңиз күйөөгө? Ооба. Мен ачык эле оюмду айтып жүрөм. Акыркы убакта айтып атам, же мен биринчи болуп күйөөмө дагы 3 аял алып беришим керек, же мен 3 аял алган адамга 4-чү болуп турмушка чыгышым керек. Кандай шартта? Эгерде таза шарият өкүмү менен таза адилеттүү болсо, демек ал эркек киши
бардығына жоопкерчиликтүү, үй бүлөсүнө, бала чакасына баарына да адилеттүү мамиле кыла алат. Мен ошентип айтам да. А мен качып, аркы эми жалгыз жүргөндөн көрө турмушка чыгып жашаганың жакшы да турабы? Балалуу болгонуң жакшы. Аял кишинин табияты ошого берилген аял. Бирок бир казанга эки кочкордун башы кайнабайт дейт, анан бир эркектин эки аялы кантип батышат деп ойлойм да. Бул жерде аябай жакшы берилген, тилекке каршы диний өкүмдөр, шариатта жазылган мыйзамдар көбүн мындай кабыл алышпайт да, баары эле батыштыкы, азыркы конституция дейт да. Эгерде шарият менен жашаса, бир эмес төртөнүкү деле жакшы эле кайнайт. Анан кийин ал деген эми эки аялыңды эмеспиз да. жок, эки аялыңды тең алып бир үйгө тыгып кой деген ал шариатта да жок. Экөөнө туура мамиле кыл, адилеттүү, бирок экөө эки башка жашасын. Анан бул жерде аялдар тилекке каршы кызганыч дагы чеги менен болуш керек. Баягы эле пастык. Кызганыч эл эмне дейт, анан жапайы кызганычка айланып кетти да аялдардыкычы. Тилекке каршы аялдардын көбү, бар эмес, көбү өздөрүн жоготуп бул маселеде Эмне кылыш керек мына сизде руханий мындай кенен ойлонуш үчүн эмне кылыш керек? Мисалы, менин күйөөм эмес, элдин дагы күйөөсү болсун, жердин дагы, жер жүзүн баксын, Кыргызстанды өнүктүрсүн деп ойлонуш үчүн. Мындай айтканда мен түшүнүп атам сизди. Мындай кенен ойлонуш керек деп атасыз да, эмне кылыш керек анын үчүн? Мисалы, көп аялдар бар го, кайын журтка баргыз кызматкысы келбейт да. Сиз кызмат кылгыңыз келеби? Албетте, бул сонун нерсе да. Анан эмне үчүн экинчи аялы болуп алмак-салмак барып кызмат кылбайт? Чарчайт да аял киши деле, төрөп чарчайт, күйөөсүн карап чарчайт, турабы? Ошол эле азыр бардар үй бүлөдө дагы аялдар эркелеп кеткен да, барбайм, мынтем. Эгерде баргың келбесе, очередтешип бара бер экинчи аялың менен, мисалы да. А бирок бул нерсе үй бүлөдө курбу катары да болот. Ал аялчы, балдарды чогуу тарбиялайсыңар, ошол эле жолдошуңарды өйдөдөбөк, ылдыйда жөлөк болуп бирге көтөрүп Жок, кантип келет ошого? Ошол ынтымакка, ошол идиллия деп айтабы, мындай ошого кантип келет адамдар? Түшүнүп алыш керек, муну түшүнүш керек да. Аял киши түшүнүп, күйөөсүнө ыраазы болуп, өзүнүн ичинин өзүнүн бир гармониясы бар да. Бул нерсени кабыл алыш керек эң биринчичи. Кабыл алгандан кийин адам аял киши өзүн даярдап тарбиялана баштайт. Анан кийин менде өтө көп Бул гармонияны кайдан алса болот? Бул гармонияны ошо аял киши өзүн өзү тарбиялаш керек. Андан башка эме жок. Ошо жолдошу менен сүйлөшүп, ошондой үй бүлөлөр менен барып көрүп, мисалычы, карап, ошондой нерсе башынан өтүп аткан адамдар менен таанышып, сен маалымат керек да, чем уккандан кара көргөнүң жакшы да. Анан эгерде сен ошого даяр болуп макул десең, анан жолдошуңа айт, сунуш кыл. Кантип эле сенин жолдошуң баягы кээ бар да, канке төрөй албаган аялдар дагы бар да. Ооба, андайды эзилтеден билем, анткени мурун байбичеси картайып төрөй албай, анан экинчисин алышкан да атайын ошол. Илгерки билесиздерби, илгерки баатырлардын биринчи эмес, жалаң токолдору тарыхта калган да. Негизи эле ушундай андайларды билебиз. Мисалдар бар да. Ооба. Анан кийин эми бул өтө кылдаттык, өтө назик нерсе. Анан бул нерсени терең кабыл алыш керек да. Бул эч кандай оюн эмес, же шылтың эмес. Просто бул нерсеге жакшы көз карашта болуш керек. Бирок бүгүнкү күндүн трагедиясы, ошо сиз айтып өткөндөй деги эле Манаста деле айтылат да, мисалы ошол эле кызтеке деген өңдүү, кыргызчасы. Мына бүгүнкү социалдык турмушубузда биз азыркы күндө ЛГБТ деп атап атабыз. Кыздын эркекке, эркекке кыздын айланышы, бул өтө чоң көйгөй болуп атат да. Кантип чечебиз бул маселени? Кандай багытка барабыз? Бул маселени биз башында колго алышыбыз керек болчу. Азыр тамырын жайып салды дебейм, бирок кандайдыр бир деңгээлде бир тепкичке көтөрүлүп баратат. Жыл сайын бизде быйыл кийинки келаткан жылы билбейм, 8-мартта кайра күтөбүзбү ал парад митингди. Кандай болот билбейм, айта албайм. Мен 2014-жылы Джек Лайвли деген саясатчы бар, өтө дүйнөдө таанымал. АКШда, Сенатта дагы ошо сенатор болуп жүргөн киши экен, Кыргызстанга келип, ошол кишиге мага бир ушундай возможность болуп калды, мүмкүнчүлүк. А кишиден маяк куруп калдым, аял экөө келген экен, англисче отуруп. Ушундай ЛГБТ менен ошол АКШда жүргөндө ошол ЛГБТга каршы чыккан үчүн аны көп куугунтукка алышкан экен да. 75 өлкөнү изилдеп келдим дейт.
75 өлкөнү изилдеп келип, Кыргызстан силерде ЛГБТ саясат уже саясатка айланып баратат деп айткан эле да. Мен ошондо көп маани берген эмесмин, бирок макаланы жазып чыгарып койгон элем. Мен азыркы көрүнүштөрдү көрүп, мен ошону аябай көп эстейм да. Эгерде ошол убакта ошол макалага баягы көңүл бургандар болсо, балким ушуга жетпейт белек. Мейли эми иш болуп кетиптир дейли, Кыргызда сөз бар го, эми болуп кетиптир. Коомчулукка чыгып кетти. Мына тегинтип кээ бирөө өз балдарын ушинтип коомчулукка чейин жарыялаганга чейин барып атышат. Тегинтип видеороликтерди өзлөрүн көрсөтүп, мына жакында эле баягы 3-4 бала трансгендер деп, чоң мушташ менен баягы кайгылуу программасында чыгышты тоже. Ушундай нерселер болуп атат, бирок бул нерсени токтотуш керек да. Кандай болгон, эгерде бир айталы, жакшы жумшак айталы, экинчисинде дагы айталы, үчүнчүсүндө болбосо, анда уже катуу чара көрүлүш керек да. Бирок чара көрүлгөндө бул кыйноо да, бул насилие, бул кыйноо болуп калат да. Жок, эми насилие десе, аны дагы тибей өкмөт уюмдары бетке кармап, мына зордук зомбулук деп чыгышат да, тилекке каршычы. Анан тарбиялаш керек, просто жакшы тарбия бериш керек. Ата-эне бул нерсеге терең көз карашта болуп, кууп чыкпаш керек үй бүлөсүнөн. Туугандардан чыгарып, бир туугандар карабай койбош керек. Ошолого жапа-тырмак киришип караш керек да, себеби бул деградация, бул чоң үй бүлөнүн трагедиясы. Анын үй бүлөдө бул кичинекей мамлекет билесиз. Анан ал чоң мамлекетке таасирин тийгизет да. Кыргыз үчүн бул жат көрүнүш, мен каршымын мындай нерсеге, ачык айтсам. Бирок көп нерсе мындай противоречие жаратат да, мындай карама-каршылык. Ошол эле 8 март майрамы бул Америкада жаралган майрам болсо, качандыр бир аялдардын укугу үчүн. Тескеринче советтик доордо биз аны тескеринче майрам катары, эл аралык аялдардын укугун коргоо майрам катары кабыл алчубуз. Азыр кайра биздин бүгүнкү күндө доордо бул майрамга жат көрүнүштүк менен карашат да. Тескери катары. Эмнеге тарых бурмаланып атат? Жок, бул биздин тарых эмес да, бурмаланганда кандай? Бүгүнкү күндө мисалы биз көнүп калганбыз да мектеп учурунда. Жок, бул эми светтик, баягы Советтер Союзунун курамында болгондо таңууланган, Кыргызга таңууланган жат көз караштар да. Баягы Совет бийлиги орногондон кийин Кыргыздын көп нерсесин четке кагып, көп залкарларыбыз эл душманы аталып дегендечи, көп адабиятыбыз, тилибиз, дилибиз көп нерсесин жоготуп салганда, жокко чыгарып салган. Анан Совет доорунда дагы терс көрүнүштөр таңууланып келген Кыргызга. Ошол майрамдын бири 8 март. Ошондой сыңары карасаңыз, мисалы, ошол эле биздин залкарларды атып, жок кылып, эми көп нерселер болгон да. Анан ушундай сыңар дагы бир маселе чыгып атат да. Биз жашайбыз, жашагыбыз келет деп атат да. Бир адамдар чыкты. Укугубуз бар деп атат. Анан бул дагы болсо протест. Бул дагы болсо ошол 8 март майрамынын бүгүнкү күндөгү жаңы бир жаралуу тарыхы болуп атат. Башка трансгендердик, ЛГБТ активдүү коомун айтып атам да. Ошол нерсе жаңы пайда болгондой да. Пайда болду, 3 жылдан бери пайда болду. Эң биринчи жолу феминисттер марш кылганда муфтияттын астында 17 аял жарым жылаңач болуп чыккан эле. Андан кийин 2 жылдан кийин площадька эң биринчи жолу чыгышты, жылаңачтанып мурда жылы. Андан кийинки жылы тигинекей музейдеги жат көрүнүш болду да. Булар чыкса дагычы, эгерде бар болсо дагы мынчалык деңгээлде чыкпаш керек болчу, себеби өзлөрү кылып атат. Билишет, что бир кыргыз эли бул нерсеге каршы чыгабыз, себеби бизде кызыл камчы эркектер көп. Аларды бир нерсе кылып коюшу мүмкүн. Бул нерседен мындай опасаться этиш керек да, туурабы? Сөз түрдө баягы орусча айтмакчы, давить этип, биз ушундайбыз деп, аны эркектер чыгып атат, мен төрөбөйм депчи. Эркектер чыгып атат, мен төрөбөйм деп. Ошол эле лозунгтарды илинип атат. Курманжан Датка энебиздин сүрөтүн коюп алып, аны дагы ошо феминист ЛГБТлардын аралаштырып атат да. Кыргыздын баалуулуктарына тийишпей эле кыла бер өз ишиңди. Анан бетке баскан бир музейибиз бар экен, ошол жерде жылаңачтанып жанагы Курманжан Датка чынын айтканда ал эркектин ордуна мындай тең келчү эле баатыр энелерден болот ба? Эркектин ордундагы эле бир мындай айтканда бир баатыр аял болгон үчүн балким бизде тарыхта баатыр аялдар көп да. Баатыр аялдардын өзүнүн орду бар. Ошолордун баягы ысымын алып жүргөндөр дагы бар дегендей. Анан Курманжан Датка энебиз ошол кыргыз элин сактап калууда
тилекке каршы бычакка саптуу мырзаларыбыз чыкпай калыптыр ошол убактачы. А балким бизде Анан- ошондой болуп атат азыр. Бизде азыр ошондой. Мен ошон үчүн жана айттым. Ошон үчүн эркектен балбан жоопкерчилик кыздарыбыз жок. пайда болуп атат. Ооба, азыр ошондой. Анан кийин Алымбекти атканы тигинтип өлтүрүп койгондон кийин кимге ишенет? Туурабы? Ал даткадан кийин келе, даткабыз Курманжан болуп аткандан кийин ошол нерсени жаш болсо да колуна алды. Тилекке баягы күрөшкө каршы чыкты. Ошол эле эркектерге дем күч берип, бир уч элди сактап калды да. Ал жаман нерсе, ал эл ичегин чечип, жылаңаш чыгып, ошол орустарга монтип чыккан жок да. Ал элди каада салт, үрп-адат, баалыкты сактап калды. Ошол балдарын курмандыкка чалыпчы. Анан ошол нерсени эгерде билбейм, бул ал нерсени тебелебеш керек да, ал нерсени ошондой чөйрөгө аралаштырбаш керек. Ал өтө бийик нерсе да. Айтканыңыздай бар, бул жерде терең караса өтө кенен. Бүгүн бизде Назира Бегим, коомдук активист, журналист болду. Сизге чоң рахмат, терең ыраазыбыз оюңузга, толгооңузга. Эмне дейбиз? Сүйлөшө турган темалар өтө көп. Алдыга карай жол улайбыз. Алдыда дагы келе турган конокторубуз бар. Анда азыр реклама. Кечтин кезекчиси Каныкей Алымбекова. Саламатсыздарбы, дагы бир жолу. Бүгүн бизде аябай олуттуу тема, биз аябай көп адамдар менен сүйлөшүп атабыз, баарлашып атабыз. Алардын бири Алтын Капалова, жазуучу жана сүрөтчү. Куш келдиңиз, саламатсызбы? Саламатсызбы, Каныкей. Мен сиз жөнүндө аябай көп угуп жүрөм. Жашоодо сизди көргөнүм аябай кубанычтамын. Сулуу, татынакай, келишимдүү айым экенсиз. Биринчи жолу көрүшүм сизди. Куш келиптирсиз студияга. Рахмат. Бизде бүгүн аябай көйгөйлүү тема, ЛГБТ алкагында аябай чоң ой толгоолорду жаратып сүйлөшүп атабыз. Адегенде өзүңүздү тааныштырып өтсөңүз. Тааныштырып өтсөм, ошо көбүнчө балдарга китеп жазып электенем. Андан тышкары ошо аялдардын укугун коргоо жаатында көп иштеп жатам акыркы жылдары. Анан көбүнчө ошо жарандык күрөш деп койсок болот. Ошо жарандык күрөштү мен искусство аркылуу алып барам. Анткени сиз өзүңүз билгендей, искусство чоң күч кубатка ээ. Искусствону биз колдонгондо ал түздөн түз барып жүрөккө тиет да, мени аттап өтүп дегендей. Ошондуктан мен искусствону ушундай бир шайман катары колдоном. Балдарга кандай өңүттүү мындай нерселерди жазасыз? Ошондо жомокторду, кандай жомоктор? Китеп топтомуңуздар чыккан бар, э? Бир топ эле китеп чыккан, анан көбүнчө жомоктор. Эмне жөнүндө жазасыз? Жомоктор эми каармандар албетте ар кандай, бирок жалпысынан мен негизги максатым ошо жомок аркылуу балдарга эркиндик жөнүндө, ушул дүйнөнүн ар түрдүүлүгү жөнүндө айтып берүү, ошону максат катары коем. Ар түрдүүлүк дегенде этникалык болобу, био ар түрдүүлүк болобу, жалпы эле дүйнө ушундай ар кандай болот. Сага окшобосо да бирөө ошону кабыл алып билишиң керек. Бирөөнүн укугун өзүмдүн кызыкчылыгымды мисалы үчүн коргойм деп бирөөнүн укугун тепселегенге болбойт деген нерселерди ушундай сөз менен айтпастан, ошо каармандар аркылуу, ошолордун кыймыл аракети, айткан сөздөрү аркылуу ачканга аракет кылам. Сизди биз Кыргызстанда мен эле эмес, жалпы кыргыз эли таанып калды окшойт. Ошол фамилия которуу чоң жаңжал, чоң мындай бир кандай десем, прессага аябай чоң бир талкуу жаратып чыгып кетти да. Ошол окуя тууралуу кенен айтып берсеңиз, эмне болуп аяктады, кандай болду? Эми болгону мен ошо балдарга өз атымды жаздырып койдум эле. Анан бул биринчи ошондой иш болду окшойт, прецедент деп коебуз го, буга чейин болбогон экен. Анан мамлекет сотко берип, мындай болбойт деп. Анан ошондо мен да чыктым, жок, бул менин конституция камсыз кылган талап деп. Болчу, э? Мисалы, мен барып жаздырып алдым эле. Анткени биздики, мен мисалы үчүн кызыма отчество деп коебуз го, биз ошо совет доорунан бери улап келатабыз да, ошо сагыттычы. Анан мен мисалы үчүн кызыма отчествосын бергенде өзүмдүн ошо адабиятта колдонгон псевдонимимди алып берип койдум эле да, Аман деп. Амановна деп. Анан кийин ойлонуп, эмнеге мындай, эми
турмушта ар кандай болот. Анан эмне үчүн алар ошо тааныбаган эле бир кишинин алар тааныбай калды да тилекке каршы. Анткени бизде да абдан көнмүш нерсе басып кетет аталарчы мисалы үчүн. Анан тааныбаган адамдын атын эмнеге берет элем деп анан балдар менен кеңешип каалайсыңарбы десем, анан балдар мама ооба деп эле ошентип калышты. Анан фамилиямды берген соң Алтыновна, анан Алтынович болуп калды да. Анан алмаштырып коюп эле жүрө бердиңиз. жайлы жүрдүм эле. Эми албетте кубандым, балдар да аябай кубанды. Документти Фамилиябыз колуңузга бир болду, алгансыз? алдым документти. Анан ошол жөнүндө жазып койдум эле, ошентип алмаштырдым деп. Анан ошондон бир аз өтпөй эле ошо чакыруу келди сотко. Мыйзамды Айтпай койсоңуз болмок экен да. Эми кеп анда эмес да, мен башка аялдарда да ошондой тандоо болсун дедим да, башка аялдарда, алардын балдарын да тандоо болсун дедим. Анан мен эмнеге макул эмес, анткени бизде конституцияда жазылган аялдар менен эркектер тең укуктуу деп. Ушундан башталат. Анан биз атыбызды бере албасак, өзүбүз 9 ай көтөрсөк балдарды, анан кыйналып төрөсөк аларды, анан чоңойтсок, анан дайыма эле аталар боло бербейт жанындачы мисалы үчүн. Анан ал жалгыз эле ушу жалгыз чоңойткон энелердин маселеси эмес бул. Мисалы үчүн жакшы атасы, энеси болсо эң сонун. Экөө келгенде деле тандоо болуш керек да. Мисалы үчүн Италияда атасынын да апасынын атын берет, анан кийин бала өзү тандап алат. Бул эми бул жерде закондун жазылышы ушундай сонун ыйгарымдуу экен да. Конституцияда жазылбай калыптыр да. Жазылбай калыптыр да. Ошо мени сотко берген ордуна, мисалы үчүн ошол эле элди каттоо кеңсеси алар айтыш керек эле, апей бизде ушундай бекен деп эле өзгөртүп коюш керек да. Анткени конституция мыйзамы жогору турат. Менин укуктарым жогору турат закондордончу. Закондор эскирет, мыйзамдардын баары тең ошондой эскириши мүмкүн. Аларды негизи эч кимдин укугу тебелебегендей кылып алар өзгөрүлүп туруш керек. Анан ошондо жыйынтыгында кандай болду? Сизди чакырды кайра сотко? Анан бир канча жолу сот болду. Анан акыры бир ай мурун чечим чыкты, кайра аты алмаштырылсын депчи. Анан мурунку атын алмаштырылып калды кайра. Жок, мен макул эмесмин дедим. Биз апелляция бердик. Анан мен эч качан буга макул болбойм. Анткени укуктар тең болуш керек. Анан ошо боюнча калып калды же чечилбеди? Жок, кайра сот болот. Анан эгерде ушундай жергиликтүү деңгээлде жок дей берсе сот, анда албетте жогорку сотко азыр деле жазганбыз конституция сотуна, бирок алар кабыл албай кайра жазгыла деп койгон экен. Сиз эмне себептен ушундай ойго келдиңиз дейм да? Ушунчалык айтайын деген, что настолько так повлияло, да? Вот сиз жеридиңизби? Мисалы, атасы бирби 3 баланын тең? Жок, кеп негизи анда эмес. Аларды ойлогон жокмун. Алар менин жашымын эч ага эле жок болуп кеткен. Негизги маселе бул жерде мен үчүн бул аябагандай жөнөкөй чечим болду да. Эмне үчүн менин атымды менин балдарым ала албайт дегенчи. Балким сиз атаңыздын фамилиясын берип койсоңуз деле болмок да. Эгерде сиздин фамилияңызды алып жүрүүсүн кааласаңыз. Жок, же именно отчествону кааладыңызбы? Жок, албетте болот. Анткени бизде мыйзамда ошо таятасынын атын берсе болот, же бир эч кайсы эркек болуш керек экен да, кыскасычы. Кеп анда эмес да, ошо кеп укуктар бирдей болуш керек деген ошондо болуп атат да. Мен мисалы үчүн жалгыз өзүм үчүн мен андан башка баш оорум толтура. Мен ага күрөшкөн жокмун, сөзсүз эле менин атым болсун деп. Мен ошо аялдар менен эркектердин укугу тең болсун деп ошон үчүн күрөшүп атам. Бирок Кыргызстандын тарыхы боюнча биринчи жолу сиз ушинтип чоң мындай маселе жаратканыңызды түшүндүңүзбү? Анткени сизге чейин эч ким бир дагы эне же болбосо бир дагы айым чыккан эмес. Мен отчествомду берем. Демек сиз биринчилерден болуп ушундай чоң резонанс жарата алдыңыз. Мен биринчилерден болуп катталдым, бирок мисалы үчүн анан мага юрист аялдар айтып берди. Оштон айымдар барган экен, ушинтип 2-3 кейс болуптур. Барып алмаштырып бергиле десе, алмаштырбай койгон экен. Мен болсо барып алмаштырып бергиле десем, сиз жаздырып дагы саптырсыз. Немеге токтомго кетип калган да? Жок, жазылып, мен документ алдым да. Азыр документ. Мен балдарым азыр ошол документ менен жашап жүрөт. Жаңы мектепке кирди, билбейм, ар кандай структуралардан өтөт эми жашоо да. Ошол документтер менен жашап атабыз, мен аны кайтарып бербейм өкмөткө. Албетте, ал сиздин укугуңуз.
Анткени ал менин укугум. Укук деп калдык. Укук боюнча азыр ушундай ар түрдүү мындай суроолор жаралып атат да. Эркектин укугу тебеленип атат, анткени эркек аялга алмашкысы келген заман болуп атат. Же болбосо тескеринче аял эркекке алмашкысы келген заман болуп атат. Бул жаатында оюңуз кандай? Кандай карайсыз мындай адамдарга, ориентациясын өзгөрткөн адамдарга? Мен биз транс адамдар тууралуу сүйлөшүп атабыз да, мен абдан чоң түшүнүү менен карайм. Анткени мисалы үчүн эгерде ал адамдын сезими ошо төрөлүп калган жынысына туура келбесе, ал албетте өмүр бою билбейм бактысыз болуп жашайт да. Анткени ар бирибиз эле ушу дүйнөгө келебиз да, ар бирибиз эле бактылуу өмүр сүргүбүз келет. Сен башка бирөөнүн билбейм башка бирөөнүн денесинде жашасаң же билбейм, ойлойм чоң эле мындай кыйынчылыктарды алып келет болуш керек транс адамдар үчүн. Ошондуктан мен чоң колдоо менен мамиле кылам. Алардын чечими, алардын укугу болуш керек. Эмне үчүн колдойсуз? Сиздин мисалы жакын досторуңуз ошондой нерсеге кабылган достор, курбуларыңыз барбы араңызда? Ооба, албетте бар. Анан мен мисалы үчүн алар мен үчүн эң биринчиден адам. Мага алардын жынысы кандай эч айырмасы жок. Аялбы, эркекпи, бардыгыбыз эле эң биринчиден мындай адамдык сапатын баалайбыз да. Ал кандай мамиле кылат, мисалы үчүн мага курбу катары билбейм, аяр мамиле кылабы, орой мамиле кылабы. Эгер бизге аяр мамиле кылса, биз ошолор менен мамиле түзөбүз, туурабы? Ошондуктан мен ойлойм, андай аларды жек көрүп же бут тосуп алар мен ушундаймын, мен ушундай болгум келет, мына бул менмин деген эле кеп да. Биз болсо аларды жок, сен андай эмессиң, сен бизге жакпайсың деп коомчулук аларды тебелеп тепсеп, өздөрүнүн көз караштарына буруп, мен оюм десе мындай болушуң керек деп, анан билбейм, эң эле жек көрүндүү мамиле кылат да көп эле коомчулуктарда. Ошолордун бири диний мисалы чөлкөмдө ушундай айтылып атат да, бул туура эмес, психологиялык жактан тарбиялаш керек. Бул жөн эле текеберчилик деген ойду айтышат. Буга оюңуз кандай? Жөн эле текеберчиликтен, эгоизмден келип чыккан нерсе эмеспи деп айтышат да. Буга кандай карайсыз? Эми бул негизи бул маселе ошол адамдардын коом менен болгон мамилеси жөнүндө да. Туурабы? Алар мисалы үчүн аларды мен ойлойм, бир дагы адам эч сексуалдык ориентациясы болобу же гендердик өзүн өзү мындай түшүнүүсү болобу, бир да адамдын укугу тебеленип тепселенбеш керек. Ал ошондой сезеби өзүн? Билбейм, мага мисалы үчүн эч кандай оорчулук келтирбейт. Айтып атам го, мен адамды көргөндө ойлойм, бул эркекпи, аялбы же эмне болду деп. Атын айтат, баарлашасың, көз караштарың жакын болсо, мамилең жылуу болсо, катташасың. Болду, анан жок, бул мынтип салды, тигинтип салды деп. Билбейм, мен негизи эле жек көрүүнү туура көрбөйм. Азыр акыркы убакта эмне менен алексиз? Кайсыл жерде иштейсиз багытыңыз боюнча? Мен көбүнчө изилдөөлөрдү алып барам. Ошо айыл аймактарда өнүктүрүү боюнча изилдөөлөрдү жүргүзөм. Жана ошондой эле ошо маданий мурастарды сактоо музейлер менен иштейм. Көбүнчө ушул тармакта изилдөөлөрдү кылам. Анан ошол изилдөөлөрүм жыйынтыктарын искусство аркылуу элге таркатканга аракет кылам. Искусство аркылуу дегенде кандай, мисалы китеп жазуу менен? Китеп жазуу, адабият албетте, көркөм искусство, сүрөттөр аркылуу, анан заманбап искусство аркылуу, театр аркылуу, көбүнчө ошо театр, адабият жана көркөм искусство аркылуу. Кандай сүрөттөрдү тартасыз? Сүрөт деп калдыңыз. Сүрөттөр көп жанрга бөлүнөт. Мен өзүм эле сүрөт тартпастан башка сүрөтчүлөрдүн көргөзмөлөрүн кылам. Өзүм көбүнчө видео, фото жана перформанс же акция деп коет го, ошол аркылуу ошондой иштерди жаратам. Театралдык постановка же болбосо кандайдыр бир нерселерди да чалдырасызбы же иштеген? Ооба, мисалы үчүн акыркы кененирээк айтып берсеңиз, мен аябай сизден информация ала албай атам. Акыркы биз койгон театралдык постановка бул
помогать легко деген балдарга жардам бере турган фонд бар го, ошолордун демилгеси боюнча кылдык эле. Анан бир чоң чыгарма бар, ошо рак оорусуна чалдыгып, анан өлөйүн деп турган баланын акыркы 10 күнү тууралуу. Анан биз ошо тууралуу театралдык постановка койгонбуз да. Эң акыркы иштердин бири Ал кайсы жерде коюлду? Бизде тюз бар го, ошол жерде коюлду, ошолордун репертуарына кирген, кыргызча, орусча болуп ошол жерде коюлат негизги, ошол жерде көрсөтүлөт. Ал ошондо өзүнчө демилге менен коюлган нерсе бул, мамлекеттик иш-чара эмес. Жок, мамлекеттик иш-чара эмес. Негизинде бизде көп мындай маңыздуу, орчундуу нерселер адамдар мамлекеттин колдоосу жок эле сүрөтчүлөр, ушундай чыгармачыл адамдар тарабынан жаралат. Ошол нерселер мындай чоң публикага чыкпаганы аябай өкүндүрөт да. Мисалы, айтат го мындай в узких кругах деп коебу, балки мен билишим мүмкүн, дагы бирөө, бирок чоң мындай бир телеэкран, атайын бир мамлекеттик иш-чарага көрсөтүлсө, мен ошону аябай каалайт элем да. Ошо мен толугу менен кошулам, анткени ошо мамлекеттик уюмдар, аларда каражат бар да, мисалы үчүн телевидение аркылуу. Биз ушул спектакльде канча аракет кылдык. Ошол сиз айткан эле театр көрдүңүзбү абалын? Кандай? Бул эми ужас, мен айка мен араң барам. Мен ал жерге көрүү үчүн гана барам. Отуруу эми бул ошондой шартта иштейт да, артисттер дагычы кетип калбайт, мисалы үчүн, анткени өздөрүнүн профессиясына абдан берилген. Анан айтып атпаймынбы, биз аябай аракет кылдык КТРге тартуулайлы депчи. Анткени бизде ошо өлөт десе мындай мамиле кылат да, бул баары өлөт деп, ага паллиативдик жардам көрсөтүлбөйт. Анан ал ошол жөнүндө болчу да, адам өлүп атса дагы ал сөзсүз түрдө медициналык жардам менен камсыз болуш керек. Анткени өлүп атса дагы кыйналбай мындай жеңил кетиш керек депчи. Бирок бизде андай болбойт атпайбы? Мисалы, ошол эле ЛГБТ аял мисалы эркек болгусу келип атат. Аны эч ким колдогон жок. Колдобогондуктан ал өлгүсү келет. Мисалы, ал болгусу келген жок, ал эркек өзү жан жок, ошо жан дүйнөсүнөн ошону кабыл алгысы, бирок аны айлана чөйрө кабыл албагандыктан ушундай бир жаман нерсеге баргысы келет да. Ошону бизде мындай карап көргөндө мамлекет тарабынан мындай атайын программалар же социалдык мындай бир соц уюм жок экен да. Атайын мамлекет тарабынан. Тескеринче бей уюмдар колдойт да. Ошолордун арасында сиз дагы барсыз, ошол уюмдарда? Мен эч кандай бейөкмөт уюмга карабайм, бирок мен ошо жарандык активист катары десем болобу, негизи эле ошо адам укугун коргоо боюнча иш алып барам да. Эмне үчүн келдиңиз ошол адам укугун коргоо уюмуна? Деги эле ошол жарандык активист. Мен ошо негизи өз жашоомон эле келип чыкты окшойт, анткени мисалы үчүн азыркы жана ат боюнча деле мен андай күрөш жүргүзөм деп пландаштырган эмесмин, анткени өзүм жөнүндө окудум. Ой, ал атайын. Бул деле болсо протест да, мисалы, биринчи жаңжал. Анан негизи эле мен үчүн адам укуктары абдан маанилүү. Ар бир коомдун негизи бул адам укугу болуш керек. Анан мени абдан өкүндүргөн нерсе бул биз өлкөдө ушундай бири-бирибизге чыдамсыздык мамиле кылабыз. Анан айтып атпаймынбы, балдар китептеринде да мен ошол жөнүндө эле айтып берем. Биз бири-бирибизге аяр мамиле кылышыбыз керек. Ошол эле анан мисалы үчүн көргөзмө кылсаң бирөөнү жакпай калса муну союш керек, муну асыш керек. Саясатчылар кайда карап атат? Мен мисалы үчүн мен жараткан искусство үчүн эч ким мени отургуза албайт түрмөгө, анткени менин жаратууга укугум бар. Ошондуктан аябай көп окуйм. Муну отургузуп салыш керек түрмөгө. Мынтип салыш керек. Эчтеке кыла албайсыңар, анткени мыйзамды карасак, демек, мисалы үчүн биз өкмөт тарабынан кабыл алынган чечимдер бирөөнүн оюна эмес, мыйзамга таяныш керек, укукка таяныш керек эң биринчиден. Ошону мен анык билем, ошондуктан мындай эч андай коркутуу үркүтүүлөрдөн эч коркпойм. Бирок аныңыз чын, бирок адамбыз да баары бир, жан дүйнөбүз борпоң. Мисалы, сизге ошол атака катары жазылган комменттерде
ошол бир кандайдыр бир учур болду да сизге мамлекет бүтүндөй бир соцсет сизди карап калган убак болду да. Ошондой убакта кантип ошол абалдан чыктыңыз? Ооба, мындай аябай ушундай чоң нерселер Давление, 3-4 жол давка болду деп коет, да. Бир жол жана Назир айтып өткөн көргөзмө боюнча, анан ушул ат алмаштыруу боюнча, анан 8 мартты уюштурасың деп, анан ЛГБТ колдойсуң деп, ошондой мындай аябай бир чоң толкундар болду да. Анан албетте бул капаландырбай койбойт. Сиз айткандай мен деле тирүү адаммын го. Абдан капа болом. Бирок Ошону кантип жеңип чыгасыз? Психологторго барасызбы? Кантип ушул ойдо? Психологторго дагы барам. Анан бирок чынын айтсам, канча тажрыйба көп топтосоң, ошончо бышып калат экенсиң. Азыр көп окуганга аракет Ошо байкадым да, сиз менен сүйлөшүп атканда мындай темир сыяктуу мындай бир да суроо мындай өтпөйт экен да. Ошону мага ошону сиз жакшы эле аракет кылып. мен сизге мындай ачылып, мындай жок, ошого аябай таң бердим да. Сиз коркпоңуз, мындай жан дүйнө ачылышын каалайм да мен. Жок, ачык эле айтып берем. Жок, ошол таң калыштуусу. Кенен айтып берсеңиз, мисалы сизди телегөрүүчү көрөт да. Эмне үчүн сиз ЛГБТны колдойсуз? Эмне үчүн? Эң биринчиден мен ошол коомдун мүчөсүмүн мен дагы. Анан бирок мен ошону өзүм сезип биле электе, түшүнө электе деле мен аябай таң калчумун. Мүчөсүмүн десеңиз, бирөө ойлошу мүмкүн. Бул өзү Секта дагы экен бир деп. баляго деп ойлошу мүмкүн сизди. Бир бале деген ал эмне? Балким бул дагы балким кызды сүйөт, же эркекти сүйөт деши мүмкүн. Сиз буга Мен ачык эле такай эле жазам, мен лесбиянкамын деп. Сиз демек сиз өзүңүз кыздарды жактырасыз. Ооба. Түшүнүктүү, анын Аялдарды. кийинкиси. Түшүнүктүү. Ооба. Бул сиздин жеке жашооңуз. Албетте. Ооба, мен укугум бар, мүмкүнчүлүгүм бар дегендей. Анан бирок айтып өттүм го, мен ошо өзүмдү билип түшүнө электе деле аябай таң калчумун. Ошо ЛГБТ адамдарын жек көрүү деңгээли кандай бийик да, аябай таң калчумун. Эмнеге биз башка адамды биздин оюбуздагыдай болбагасы эле жек көрүп, аны тилдеп каргап жатып калышыбыз керек деп аябай таң калчумун. Анан азыр деле таң калам. Мен сурагым келет, переход деп коеюнчу. Сиздин 3 балаңыз бар. Буга чейин сиз эркек менен мамиле куруп, үй бүлө кургансыз. Туурабы? Анан мен бул нерсени табият жагынан башка жашоо деп ойлойм сиздикин, анан кийин башка жашоого өтүү деп ойлойм. Эмне себеп болду тигил жашоодон бул жашоого өтүү? Анын себеби деле жок. Мен негизи ошо мен сизге кошулам, эки башка жашоодо. Анан мен мурда ошо коомчулук күткөн модель боюнча жашайт элем да. Коомчулук айтты, күйөөгө тийиш керек деп. Жашоо ушундай экен деп барып күйөөгө тиесиң да. Бул менин тандоом болгон эмес, бул ошо коомдук басым деп койсом болот да. Анан эгерде мен мындай эркин чөйрөдө жашасам, балки мага жеңилирээк болот беле да. Мен ушунун баарын башыман өткөзбөй, кичине жаш кезимен мен ушундай турбаймынбы деп маалымат жок эч кандайчы, мисалы үчүн. Ошон үчүн мен мындай билем, көркөмдөп айтканда башка бирөөнүн жашоосун жашап жүрдүм да. Канча жыл кетти. Азыр мисалы кандай балдарыңыз эмне дейт сизге? Мисалы сизди албетте көрүп атат, жашоо турмушуңуз, кийимиңиз, түзүлүшүңүз, эми албетте жүрүм турумуңуз башкача. Жөнөкөй эле суроо айткым келет. Эң жакын адамдарыңыз, жаныңыздагы жандай көргөн балдарыңыз сизге кандай мамиле кылат? Эмне деп айтат? Они нормально это воспринимают? Менин балдарым, мен мурдагы жашоомдо эле балдарым сурап калды эле, мама ушундай болобу, эркектерге үйлөнөбү, досторум айтып калды деп. Анан ошондо эле айттым эле, видео көрсөтүп, эми 10 мүнөттүк эле маек болгондо ушундай болот деп. Анан мама биздин өлкөдө, Кыргызстанда ушинтип үйлөнөбү деп. Анан жок, бизде мыйзам уруксат бербейт. Бирок уруксат берген өлкөлөр бар. Мына мындай деп эле көрсөтүп койгом. Анан эми айтканым болгону, сүйүү бул жыныс жөнүндө эмес, эркекпи, аялбы деп ошондой эле айтып койдум эле. Анан кийин мен ошо ЛГБТ мүчөсү болуп калган соң балдар абдан мындай алар үчүн
бул абдан ачык, эми кадимки эле нерсе да. Эч таң калышкан жок, эчтеке неметкен жок анан. Билбейм, балдар менен мамилем абдан жылуу. Алар мисалы үчүн эркин балдар. Эч качан бирок көңүлүн оорутпайт мисалы үчүн. Мага кызык да, сүйүктүүңүздү көрсөтөсүзбү балдарыңызга эле көргөн эмес? Көрсөтөм ал эми. Албетте көрсөтөм, анткени биз билбейм эми көп жардам кылат мисалы үчүнчү. Ошол эле балдарды караганга жалгыз бой эне болгондо кыйын да, баары бир биягына жетишсиң, биягына жетишпейсиң. Анан албетте жардам кылат. Алар мындай дос катары мамиле кылышат да бири-бирине. Экөөнүн айырмасы барбы? Эркекти сүйүү же аялды сүйүү? Кандай айырмасы бар? Эми билбейм, мен Балким жан дүйнөсү башкача болобу? Кандай? Албетте мен үчүн аял киши жан дүйнөсү мындай терең, сезимтал абдан. Анан эркектер аябай мындай биздин коомубузда аябай патриархалдык го. Эркектер мен эркекмин деп мындай эмпатиясы абдан аз деп эсептейм да, анткени биз ошентип тарбиялайбыз. Ой, сен эркексиң болду. Алар Кудайдын мурдунан түшүп калгансып, ушундай эркек деп. Анан алар да ошону ии деп бой көтөрүп калышат да. Анан мындай колдоого дайым эле эми менде тажрыйба бар го. Даяр эмес, мындай басып кетип, жоопкерчиликти да жакшы мындай тарбиялабайбыз, жоопкерчиликтүү болгонгочу. Аялдар болсо, билбейм, менин оюмча башка. Сиз күткөндөй, демек сиз күткөн мамилени ошол сүйгөнүңүздөн ала алдыңыз. Ооба, албетте. Сизге жагат. Келечек кандай болот? Келечек кандай болот? Келечегиңизди көрө аласызбы? Мен эми бүгүнкү күн менен эле мындай жашайм, анткени албетте келечекти ойлойм. Бирок эми мен үчүн эми биз кадимки эле адамдарбыз. Эч айырмабыз жок да. Мисалы үчүн бирөө мындай кесипте болсо, башка адам мындай кесипте. Бирөө билбейм, аялдарды сүйсө, бирөө эркектерди сүйөт. Анан эч кандай өзгөчөлүгү жок деп эсептейм. Сиз аябай кенен сонун маалыматтарды айтып бердиңиз. Кубанычтамын келгениңизге. Мен үчүн биринчи жолу болду, бирок Темирди. жок, дегеним бул биздин коом, жаңы коом, келечекте эмне болот, эми көп нерсе көрсөтөт. Келгениңизге чоң рахмат. Биздин бүгүн конок Алтын Капалова болду, жазуучу жана сүрөтчү. Деги эле адамдардын бар болгон турмушу, жашоосу, дүйнөсүн таануу биз үчүн аябай чоң мындай жетишкендик да, биз билишибиз керек деп ойлойм. Кезекти дагы бир рекламага беребиз, анан кийин жолугабыз. Кечтин кезекчиси Каныкей Алымбекова. Иш күнүн кечи программасы болду. Бүгүн аябай орчундуу тема жөнүндө сүйлөштүк, ары айттык, бери айттык, күнгөйүн, тескейин дагы ала өттүк. Эми эмне дейбиз? ЛГБТ бул өтө чоң тема, дүйнөнүн темасы. Буга алып урушуп дагы жаман деп да айта албайсың, жакшы деп да айта албайсың. Бул бир гана Кудайдын жазганы, бирок келечекте кандай болот, биз аны билбейбиз. Эмне демекчи мен? Сиздер менен бүгүн мен Каныкей болдум. Биздин заман нур заман. Кандай заман бизди күтүп жатат, кандай болот, биз билбейбиз. Бирок бар болгула, биздин телеканалдан алыстабагыла.